Кутмандуу күнүңүздөр менен сүйүктүү угармандар. Сиздердин назарыңыздарда Көчкөн Сактановдун «Адат азабы» аттуу романынын 2 бөлүмү. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Каналдын өнүгүүсү үчүн подписаться баскычын басууну унутпаңыздар. 1 сол. Серүүн тарткан чакан кабинеттеги телефон отуру жаагын безей шыңгырап, колунан калем кагазы түшпөгөн шайдоот кызматкерлер чылымын чачайта тиштеп ары бери өтөт. Телефон дагы шыңгырады. Кыпчак: «Алло, саламатчылык, кандай? Жатабыз? Чалып калыпсың? Так, аны окуп чыктым, бирок эмне? Койсоңчу ушундай сөзүңдү. Жумушчу темасы бизге өтө керек. Мен өзүм заводко барып жумушчулардын династиясы жөнүндө телеочерк тартып жүрөм. Муну эмнеге айтып атам, билесиңби? Биз жазып жаткан очерктерди жумушчулар окубайт экен. Чыныгы жумушчунун портрети, иштин туура процесси жок дейт. Ушунун баары эмнеден, билесиңби? Эптеп чүргөп жаза койгондон. Жок, материалыңа кол кое албайм. Ушул учурда эшик акырын ачылып, калпакчан киши баш бакты. Мүмкүн бекен? Кыпчак: «Келиңиз, отуруңуз» дегендей баш ийкей ишарат кылып, колу менен орун көрсөтүп, телефондон сөзүн кайра улады. Туура эмес. Бизде азыр көзгө басар мыкты журналист барбы? Жок, жазгандары кулакка жугумсуз, тарпы чыккан, көңүлгө сыйгалак бирнемелер. Штамп. Бул учурда сырттан кирген киши калпагын башынан алып, капшыт орундукта коомай отура кетти. Кесесинде кир тийген чарчаңкы көздөрү Кыпчакка жалтак тигилип, шадылуу ичке манжалары менен бир эсе таягын кармаласа, бирде буурул аралаган чыкыйындагы чачтарын сылайт. Кыпчак трубканы коюп ага бурулду. «Келиңиз, аксакал, ден соолугуңуз жакшыбы?» «Рахмат, кагылайын. Кудайга шүгүр. Баягы ишке келдиңизби?» Карыя обдула калып басмырт унчукту. «Ооба, ошого. Бир кабар болдубу деп, бир арга болор бекен деп. Уулуңузду билгендер болсо бизге кабарлагыла деп радиодон бергенбиз. Уккандырсыз?» «Кантип укпайын? Ошондон бери жүрөгүм тынчыбай, бир уктай алсамчы?» «Уулуңуз Илимбек жөнүндө азырынча эч кабар берген жок. Бирок үмүт үзбөңүз. 10 жыл эмес, 30 жыл адашкандар да табышат, аксакал. Айтканың келсин, кагылайын. Анда качан кабар алайын дагы?» «Так, айта албайм. Телефон чалып туруңуз». «Рахмат, соо болгагылайын. Жакшы барыңыз». Карыя кабинетке кандай акырын кирсе, кабинеттен ошондой акырын чыгып кетти. Күндөрдүн биринде жатаканада жаш жигит пайда болду. Отургандарга аты жөнүн Илимбек Исламов деп тааныштырды да, эртеңден баштап ишке киришерин айтты. Анын келиши 4 койкада жаткан Миралыга анча жага бербеди. Жүндүү шыйрагын тырмай, саал менсине үн катты. «Кайдан болосуң?» Ал айтты. Дурус. Бирок иймей эле колдоруң ичке көрүнөт, иштей алар бекенсиң?» Илимбек: «Аны көрө жатарбыз». Миралы: «Көрө жатарбыз дегендер көп болгон. Формовка деген досум белиңди 5 бүктөйт. Формовка дегенди мына менден сура» деп эл тойду туурадан чыкты. «Формовка бул бети курусун, топурак, чаң, калыпты ичиңе коюп күнү бою ийреңдейсиң да турасың. Бети курусун». Илимбек үндөбөдү. Алагай чоң көздөр гана эл тойдуга ойлуу тигилип, тереңинде кандайдыр бир сергектик, акылдуулук катылып тургансыды. Мисалы: «Дурус. Эми мынча болду, биротоло таанышып алалы. Атаң барбы?» «Жок». «Апаңчы?» «Анда эмесе инкубатордон чыктыңбы? Көрсө эрте жашыңдан экөөнү тең жеген экенсиң, Эргол». «Дурус. Бирок иймей эле колдоруң ичке көрүнөт, иштей алар бекенсиң биз менен?» «Аны көрө жатарбыз», деди ал дагы эрет. «Мен кеттим». «Кызык неме көрүнөт?» деди узата тиктеген эл тойду. «Ал жайын адамча сураса да боорун бербейт». «Жеткен маңыроо көрүнөт», деди Миралы. «Дудук немеге окшоп араң эле сүйлөйт». «Эми ал кайда кетти?» «Кайда кетмегиле. Өткөндө бир Жигиталы Молдоевмин деген неме издеп келбеди беле? Ошонукуна кетти го. Анын үстүнө кечкисин окуйт имиш, ыр жазат имиш». Эл тойду тыңсына жылмайды.
кайсылырысына ыр жазат дейм да ушу. Саке, о айланайын Саке, токто. Эмне? Кач, кран келтат. Саке, Кудай урсун, шумдук. Ой, шашылбай сүйлөчү, эмне? Ызычуу цехте Салман Айтаков кулагын төшөй сездейди. Шумдук, жаалы көзүн ойногон Элтойду артына сөөмөй мээледи. Тигинде киши күйүп жатат, Саке. Алар котологон топко жетип келишти. Дубал төптө томолонгон бош ковша, а берите чоктой кызык суюк чоюн төгүлүп, анын бир четинде кер зөйтүк күйүп жатты. Салман: Саман канан өрт алды десе, Самарканды жоо чаптуу болуп, кана күйүп аткан киши. Жоо, өз көзүм менен көрдүм. Киши күйүп аткан, Саке. Элтойду чаңкылдай кир жеңи менен терини арчыды. Ушул жерде турат элем, өтүктүн ээси күйүп аткан болчу, бирок өтүгүн чече салып качкан тура. Кудайды бир карасаңчы, деди кимдир бирөө. Күйүп аткан киши кантип өтүгүн чече качсын? О, чын, өзүмө ишенбесең көзүмө ишен. Тигинин предохранителин алмаштырып аткан эле. А бул жактан чоюн куюучулар мелт калт ковшаны калыпка көтөрүп баратышып, так ошонун алдына келгенде жыгылса боло. Акитай ошондо чоюн чарт-чурт этип жерге жайыла берди. Электрик ыргып туруп ары качайын десе, бет алды Дубал. Төгүлгөн чоюнду секирип өтөм деди кыязы. Секирди. Карасам бети курусун. Чоюнду кечип алганы. Анан өтүгүн чечип алып качыптыр дечи. Ой, баракелде, деди Салман карыя. Бар иште. А чындыгында электрик чоюнду кечип албай эле секирип өтүп, чоюн төгүлүп жаткан жерде керса өтүктү көрсөтүп, көрдүңөрбү кыйындыгымды? Чече салып секирип өттүм деп нары мактанып, нары тамашалап койгон эле. Элтойду чөнтөгүнөн бүктөлгөн кагаз алып ага сунду. Бул эмне? Арыз, кол коюп бер, Саке. Айылга кетем. Эмнеге кетесиң? Жөн эле кетем. Завод көңүлүмө майдай тийди. Салман арызды кабагын чытый окуду. Цехтин начальниги эмне дейт? Цехтин начальниги неме дейт? Бригадир неметсе эле неметем дейт. Анда 12 күн иште, анан неметем. Салман анын арызын өзүнө берип, алоолонгон домнамеш тарапка басып кетти. Элтойду станогуна келип, дозаторун шак ачып көрүп, аралашма жок экенинен улам аны кайра жаап, анан шылкыя басып Миралынын жанына келди. Өфү, чылымың барбы? Ушу чылым тартууну үйрөнсөм окшойт. Эмне болду? Эч нерсе деле. Бирок барган сайын эмнегедир эч нерсеге кызыкпай баратам. Такыр эч нерсегеби? Такыр эч нерсеге. Анда катын алыш керек. Мүмкүн ошондо кызыгып кетесиң. Ха, деп санын бир чапты Элтойду. Катынды коюп башканы айтсаң? Ушул учурда цехтин шыбы менен асма кран алардын үстүнөн дүңгүрөп өттү. Конвейерден обочо жерде металл салынган темир ящик. Дал ушул ящикти көздөй асма крандын зор илмеги төмөн түшө баштады. Цех ичи чакачук. Крандын кабинасынан соно кыйкырды. Миралы! Ай, Миралы! Крандын илигичин ящикке илип кой. Чын эле ушул соно кандай кыз, я? Деди крандын илигичин илип келген Миралыдан Элтойду. Жакшы кыз. Тооба, түндө ушул кыз түшүмө кирип жатыптыр. Анын эмнеси бар экен? Чамасы жатаарда мен ойлойт го. Сен ойлоп ал башына урсунбу? Элтойду аны жактырбай кетти. Сүйлөгөнүн, мен эмне сонодон кем бекенмин? Соно институтта кечкисин окуп жүрөт. А мен жылына сыноодон жыгылып калып жүрөм. Бирок бир билип кой, сүйүшүп калса, бул институтуңа да түк карабайт. Анда сүй. Элтойду эрдемсей жылмайды. Сүйсөм сүйүп эле коем, бирок сенин көзүң түшүп жүрөт, ага. Билем. Билесең, анда өпкөңдү үзө кое электе жөн жүр. Кайсырысыма сенден кыз талашам дейм да. Жакында айылга кетем, үйлөнөм. Дүрбалы дегендин сонун кызы бар. Чүрөк, көкүрөгү, көзү. Ох ата, мына ошондойлорду кучакта. Миралы чылымын ыргытып станогуна келди. Башты оорутпачы. Акча барбы? Бүгүн арак ичели. Акча жүнүн жейт, деп Элтойду мулуңдай басып, баш көтөрбөй иштеп жаткан Илимбектин жанына келди. Илимбек бункерден алган аралашмасын калыпта пресстеп жаткан эле. Дос кандай? Жакшы. 5 күн иштебей демең бөксөрө түшкөнбү дейм. Чыдасаң эле, тиги Чоро деген баланы тааныйсыңбы? Элтойду модель көтөрүп бараткан чыдыйган арык жигитке сөөмөй кезеди. Ошо жаман неме? Ичи иттей тар, кыз талактын. Адамды көрө албай турат. Аны менен бирге иштебе. Мен бир ирет бирге иштеп, иттей жалкоо экен, күспүрүш. Көчүгүнөн түртүп жүрүп иштеттим. Ту,
Бир жолу анда дагы жаңы келген учурум мени жаңысытат. Кыстала кой деп коем ичимде. Бир ирет кекетет. Цехтин сыртына чыкканда салдым эле ооздон ар баланы. Буту асманга карап арыкка түштү. Ошол болду. Ошондон кийин байкедечи болду. Сени да жаңысынса сал. Антпесең моюнуңа минет да коет. Тиги чоюн куючуларды көрдүңбү? Акчаны алар пачкилеп алат. Ошол бригадага барып, бирок иштей албай кайра бизге келди. Ал олонгон мешке ковшаларын тосо коюшуп, от сапырган чоюн куючуларды Илимбек бир саамга кызыгып тиктеди. Бел курчоосуна чейин каржыя чечинип салышкан алар чарт-чурт чачыраган чоюн учкундарынан жалтануу билбей тер баскан катаал, москоол жүздөрүн ал олонгон мешке жүзмө жүз буруп, күтүрөгөн кызыл отко жүткүнүшөт. Сорподой боркулдаган суюк чоюн мештен ковшага шыркырай көлкүлдөп толо берет да, чор баскан күчтүү колдор ковша сабын мыжыга кармап, формаланган калыптарга түртүп жөнөшөт. Меш долулана күтүрөйт. Конвейер жай жылып, андагы тизмектешкен калыптар чаңкаган ташбака суу шимиген сымал, ковшадан куюлган кыпкызыл чоюнду шыркырата жутат. Сен эмне, дале иштебей жүрөсүңбү? Деп Салман кайрадан бригадасын аралап келип калды. Элтойду. Мына бу штыр грабокторун бошотуп алыптыр. Ошону оңдоп, апоканы антип алсаң, ранганга коёрдо бузуп аласың. Бир айтканды укпаган неме экенсиң ушу? Илимбек үндөбөдү. Анын мындай сабырдуулугу Салманга жага түштү. Энеден түшкөндө эле баарын билип түшпөйт, деди ал. Үйрөнүп кетет. Буга бул жер оор, деди Миралы. Муну тиги катындардын участогуна жибериш керек. Салман чыртыя канжасын сорду. Кайда жибериш, ал биздин иш, баатыр. Илимбектин жанына келди ал. Кандай, иничек? Дурус, түнөргөн жүзүнөн терини арчый ага бурулду. Иштей бер. Стерженди тигиндей таштаба. Белиң ооруган жокпу? Жок. Көнүп кетесиң, баатыр. Көнбөй турган иш барбы? Кыйынды кыйын киши гана жеңет. Жатакана. Бөлмө ичи түтүнгө толуп, эки оол жой чармыя кызарып кызуу. Миралы жүндүү көкүрөгүн ого бетер жалжайта ачып, жанында жаткан гитараны колуна алып, дыңгырата күүлөп, дөгүрсүй үн кошот. Махабат алоол онтуп жүрөгүмдү, маст болуп бир өзүңө жүрөмүнбү? Ашыктык аралынан сүзүп өтүп, алыстан издеп келем бир өзүңдү. Өткөндө баягы кызга барсам, дейт Элтойду. Өзү менен кошо мага бейтааныш 5 кыз ээрчитип чыкса боло. Миралы. Койчу. Чын, заводдо биз темир эмес, акча чыгарып жаткансып. Же бир буттары түз болсочу. Бутун урасыңбы? Бети сулуу болсо болду. Азыр бутуна да карайт. Илгеркидей штан же узун көйнөк кийсе бир жөн. Азыр сырайып санынан бери көрүнүп жүрөт. Миралы. Буту сага басып берсе болду. Сен анын бутун эмес, бетин өбөсүң. Азыр бутунда өбөт дейт. Сырттан Илимбек кирди. Кандай? Миралы мыктысына обдулду. Жакшы. Канча апока койдуң? 400. Азамат, Элтойду ыктыта чармайып кир стаканга ичимдик койду. Ошонун эле чын болсо серпибей бирди. Илимбек. Рахмат, мен ичпейм. Миралы чылымын чырк түтөтүп дөгүрсүй буйурду. Апте, Илимбек жылмайды. Аптеш кооңой, бирок. Эмне бирок? Жакпайт. Анын үстүнө бара-бара кызыгына түшүп кетемби деп корком. Миралы. Коркпо, жигиттин сөзү бушу. Баш аман, акча саман учур азыр. Айтмакчы, кызың барбы? Кандай кыз? Сүйгөн кызың? Жок. Мазең жок экен анда. Кыз таап берейинби? Каалабайсыңбы? Анда апте тигине. Сен бала саал бийик көкүрөк көрүнөсүң. Кишиге кичине жугумдуу болсоң, антпесең биздин балдар жаман. Мурдуңду бир күнү ыйлайт да коет. Элтойду. Бая былтыркы эсиңдеби, мыке? Биздин бригадага келип иштей албай кеткен көлтөйгөн немечи? Ал кысталак иттей чоң эмес беле? Ошону бир уруп сулата койгонуң эсимде. Ал антсе Миралы ого бетер дөгүрсүй мурчуят. Жүндүү буттарын кроватка ашырып, гитарага үнүн кошот. Өмүр өтүп сулуу өлөр, ал менсинбей тынч жатар. Ардактаган ак денеси ак кепинге жашынар. Ат дигиң ай суу сар дене, ай нуруна чагылбас. Көр ичинде көөшүп жатып, кайран мүдөө жазылбас. Жазылбас, жазылбас.
Жазылбас, жазылбас. Эл тойду. Өлүмдү айтпачы, ансыз деле андан качып кутулбайт экенбиз. Ушуну ойлосом. Миралы гитарасын койкага кое салып өйдө болду. Мунун деле ойчулун куй арактан. Илимбек: ойлогону жакшы, ойлонгон киши максаттуу болот. Эл тойду ык эте Илимбекке бурулду. Я, чын эле сен өзүң да кээде мынабу дубалдагы картаны тиктеп алып тура бересиң көпкө. Ошондо эмне жөнүндө ойлоносуң, я? Жөн эле ойлоном. Кантип жөн эле? Көзүңдөн нан учуп, аябай ачка болдуң беле өмүрүңдө? Эсимде жок. Болсом болгондурмун. Эмне экен? Илимбек туруп барып картаны сөөмөйү менен чокуду. Могу жерди билесиңби? Эл тойду ылжыя обдулду. Ошону билбей Африка. Ушул жерде азыр миңдеген кишилер ачкадан өлүп жатат. Капырай десе, тирүүгө айтчу сөз эмес. Картаны тиктеп алып, кээде мен мына ушулар жөнүндө ойлоном. Мунун деле ойчулун Миралы гитарасын кайрадан колго алып дыңгырата ага бурулду. Канчалык аз ойлонсоң, ошончолук жакшы уктайсың. Жумушчуга ой эмес, уйку керек, уктуңбу? А сен Африка, адам эмне? Төрөлөт, ичет, өлөт. Башаман, акча саман заман азыр. Кой, агөрө тигини ап деби да чуркап барып бир дап кел. Эл тойду. Жо, бул сөзүнүн аягына чыксынчы. Ток этерин айтчы. Картаны тиктеп алып, чын эле эмне жөнүндө ойлойсуң? Ток этерин. Илимбек: картаны тиктеп алып, кээде минтип ойлоном. Эгер бизде революция жеңип чыкпаса, дүйнөдө социалисттик система мынчалык кулач жайбаса, анда ааламда азыр эмне болор эле деп ойлоном. Кыстала кой, мунун деле ойчулун. Сен ойлонбосоң, мен ойлонбосом, анда ким ойлонот? Анда биздин жашоонун максаты эмнеде? Эл тойду. Көтөргөнүбүз темир болсо, анан бүткүл дүйнө жөнүндө экөөбүз кайсыл ырысыбызга ойлонобуз дейм да. Илимбек: эмнеге ойлонбойбуз? Бүткүл дүйнөнү кармап турган ким? Жумушчу. Кулчулуктун кишени сындырып чыккан биринчи ким? Жумушчу. Жумушчу Архимеддин рычагы. Жумушчусуз жашап көрчү. Кибернетика доорунда жумушчу күчүнүн такыр кереги жок деп жүрүшөт кээ бир социологдор. Сандырак, келжирек сөз. Анан дагы кээде силер маанисиз сөз сүйлөйсүңөр да каткырып күлө бересиңер. Кызык. Миралы: эмнеси кызык? Кызыгы ошо. Сенин башыңда бир шарик же ашык же кем апте тигини. Тооба десе, же ичпесең, же тамеки тартпасаң, же кыз сүйбөсөң, анда сен кимсиң? Катынсыңбы? Ой, катындар да азыр өкүртө ичет. Ойлоп сүйлө. Оозуң кыйшык болсо да сөзүң түз болсун. Эмне? Оозуң кыйшык болсо да сөзүң түз болсун дейм. А эгер түз оозуңдан ийри сөздөр чыга берсе, анда кимдир бирөө тиги түз оозуңду бир күнү кыйшайта коюшу мүмкүн. Мениби? А сен ким элең? Эмне кылайын ушуну, я? Деп Миралы гитарасын токтото Эл тойдуга бурулду. Чебиштин чүкөсүндөй болгон байкушту азыр бир урсам тим эле күйүлүп түшөт да. Эл тойду арага түштү. Койгула эме, койгула. Муну Кудай мас болуп отуруп жаратса керек, деди Миралы. Эл тойду санын чаап каткырды. Ой боорум ой, ал эмне дегениң? Эгер Кудай соо отуруп жаратса, бу азыр соо кишидей сүйлөмөк. Сен жатканды кое тур, дос. Эмне болду? Азыр эмне дедиң, кайра айтчы. Кимибиз келесообуз, аны кийин көрөбүз дедим. Мен сага эмне келесоо көрүнүп калдымбы? Билбейм. Сага мен кандай келесоо көрүнсөм, сен мага ошондой эле келесоо көрүнөсүң. Ошондой дечи, ошондой. Сен бала байкап сүйлө, деди Эл тойду. Алдыңкы жумушчуну келесоо дегениң кандай? Билсең, биздин бригаданын жалгыз көзгө басары Миралы. Анысы жакшы дечи. Бирок бул өзү жөнүндө гана ойлогон неме көрүнөт. Миралы акырын ордунан туруп, жүндүү көкүрөгүн сылай анын жанына келди. А ким жөнүндө ойлонушум керек дагы? Мени да өзүңө кошкуң барбы? Мени да бүткүл дүйнө жөнүндө ойло дегени турасыңбы? Чым коргонго сен эле бар. Ушул учурда сырттан бир өспүрүм кирди. Ой, радиодон уктуңарбы? Илимбек, сен уктуңбу? Атаң издеп жүргөн тура. Мындан 10 жыл мурун үйдөн кеткен уулумду издеп таппай жүрөм дейт. Аты Илимбек, фамилиясы Исламов дейт. Баары таңдана Илимбекти тиктеп, а Илимбек жер тиктей үндөбөй калды. Миралы: ой, атам өлгөн дебедиңби беле? Капырой, биздин радио сүйлөп элаткан, укпай калганбыз го. Миралы тиги өспүрүмгө бурулду. А радиодон дагы эмне деди? Баламдын аман эсендигин жана кай жерде иштеп жүргөндүгүн ошол жердегилер радио үйүнө билгизип койсоңор экен дейт.
Эл тойду отурган жеринде аңкайып, Миралынын иреңи муздап Илимбекке бурулду. Мына атасын таштап кеткен шумпай арабызда тура. Сен атам жок дебедиң беле, ия? Илимбек үндөбөй сыртка чыгып кетти. Экинчи сол. Илимбектин жүрүш турушу жана анын күндөлүк жашоо адаты айрыкча бир бөлмөдө жашаган тигил экөөнү анча жага бербеди. Иштен кийин алардай узун туурасынан түшүп уктабады. Билекти бийик түрүп, максатсыз көчө таптабады. Убак сааты ченелүү, саналуу, күнүнө эсеп кысап берет өзүнө. Эмне иш бүтүрдүм, эмне кылдым, кимге эмне дедим, бирөөгө жаман айткан жокмунбу? Миралы сыяктуу күнүмдүк кара тамагы үчүн гана максатсыз, келечексиз, спортко шыксыз жашаган элеттик энөө, жалкоо жигиттерди маданияттуу, мазмундуу жашоого үгүттөй аласыңбы? Деген сыяктуу көкүрөк шыккаган ой санаа менен жашады. Миралынын ага болгон мамилесине теңелбеди, маани бербеди, аны араздабады. Бирок бир ирет анын бир кылыгына чыдабады. Ал мындайча болду. Заводдон биротоло айылга кетип аткан эл тойду ажырашаяк берди. Дасторкон даярдалып, кыздар чакырылды. Ортодо мыктысына отурган Миралы кыздар алдында өзүн кыйын, адептүү, билерман көрсөткүсү келип, Илимбекти кагып силкип, ою келген жакка жумшап жатты. Аңгыча Алмажан аттуу кыз астейдил ордунан тура берип, улага тарапта аларды тейлеп жүргөн Илимбекке кайрылды. Сиз бул жака эле отурсаңыз, а жака мен жок деп жиберди Миралы. Силер мейман эмессиңерби? Биз өзүбүз эле. Эй куй кыздарга шампандан. Азыркы тост эл тойду да. Кыздардан сүрдөгөн эл тойду жүүнү бош үн катты. Ушунча кишиден мени көрдүңбү? Анын үстүнө өзүң билесиң, тос айта албайм. Анда ырдап жибер. Билесиң го, өмүрүмдө ырдап көрбөгөм. Кантип эле? Көздөрү өрттүү кылгырган четтеги Соно аттуу кыз ишенбей сурады. Чын? Анда үнүңүздү эле чыгарып коюңуз. Үнүм дагы бир стакан ичкенде эле чыкпаса, баары күлүп жиберишти. Ушуга эрдемси түшкөн эл тойду чыкый чачын сылай өйдө болду. Кана, кеттик анда. Бүгүнкү биздин ыр чоорубузга сыягы мен күнөөлүү окшойм. Кай жерде жүрбөйлү, жаш өлбөйлү, жамандык көрбөйлү. Биротоло кетип атасызбы? Деди Соно. Биротоло, деп анын ордуна Миралы жооп берди. Азыр айрыкча ушул кезде айылдык жаштар бүт шаарга кетип, качып атса, бул айылга качып атат. Мунун азаматтыгы ушунда, барсын айылга. Экөөбүз бир айылдыкпыз. Мен буга трактор, комбайн жиберем, бул мага май, эт жиберип турат. Кыскасы достор, кай жерде жүрбөйлү баш аман, акча саман болсун. Кеттик. Эл тойду стаканын акырын оозуна алып келип, анан бир серпимде колундагыны кулкунуна койду да койду. Баракелде, деди Миралы. Сепетүүнүн мастери деп мына сен айт. Ха-ха, демиш болду мактоого эрдемси түшкөн эл тойду. Сиз эмнеге сүйлөбөйсүз? Улага тарапта отурган Илимбек селт эте баш көтөрүп, бет алдынан өзүнө тигилген Алмажандын көздөрүн көрдү. Жүзүндө болор болбос жылмаюу ойноп, эми сүйлөй берерде, сүйлөйт, деп ийди Миралы. Бул өзү саал ушундай унчукпас неме? Кызып калган эл тойду кыздарга жалпактай жалмаңдады. Кана чымчыктарым, шампандан ичип, закускөдөн чокуп отурсаңар. Чокусаңар эми. Илимбек тос айтмайынча мен ичпейм, деди Алмажан. Эл тойду. Кана, Илим, анда сен, башка калса калсын, асти ушул биздин чымчыктарыбыздын көңүлү калбасын. Сөзгө сараң Илимбекти баары жабыла тиктеп калышты. Илимбектин жүзүнөн апкаарыгандык же жылмаюу сезилбеди. Чөйчөгүн колуна алып, Алмажанга тиктегенде гана көздөрү оттуу телмирип, ууртунда болор болбос жылмаюу төгүлдү. Жакшы тос айта албайм, андан көрө ыр окуп берейин. Анда ого бетер жакшы, көздөрү наздуу кылгырган Соно шакылдай жылмайды. Илимбек гитараны колуна алды. Кулагын төшөй дыңгырата бир топко чертип, анан гитара үнүнө коштоп өз ырынан жатка айтты. Эжекебай, инин кургур, ичпей арак бүгүн мас. Кечиресиң жаштыгымды, мындай күндөр кайрылбас. Жайдын түнү, жүрөк ыкшып күлгөн сөйт, жанда отурган бейтааныш кыз чындап мени сүйгөн сөйт. Бураң этсе чачы оролуп, балким сага келиндир, балким эже тагдыр тайып, башка жандыр теңидир.
Түү жаткан турамын да. Элтойду чаңкылдай эргип кыздарга жылмаңдай обдолду. Миралы чылымын чирк түтөтүп, бир Илимбекти, бир Алмажанды тиктеп, а кыздар Илимбекке күлмүңдөй төгүлүп, дагы деп жарыша өтүнүштү. Ушул учурда эшик кыйк ачылып, бейтааныш кишинин жүзү көрүндү. Элтойду обдулду. Кириңиз, кириңиз. Тигил кирген жок. Эшикти кандай акырын ачса, ошондой акырын кайра жаап койду. Биз үйлөнө элек бойдон болсок, бу кемпир өлүп бойдук, деди Элтойду. Соно, жатаканада жашайбы? Мына бет маңдайыбызда. Бир уулу Москвада, экинчиси Камчаткада иштейт. Кемпири өлгөндөн кийин кантсин, жалгыз, үйүн сатып, бир бөлмөлүү кооператив үйүнө кезекке туруп, убактылуу жатаканага баса бериптир. Өзү мировой киши. Чакырып коеюнбу? Миралы баш ийкеди. Элтойду Пантелей Клепиковду ой боюна койбой ээрчитип кирди. Ушуда сөзбү, Пантеке, кир. Дасторкон үстүнөн чыккан кишини кыргыздар түк кое бербейт. Алмажан, таанышып коюңуз. Бул биздин Пантелей Клепиков деген баба жумушчу. А соно болсо тааныйт. Элтойду Пантелейге бурулду. А бу болсо, Пантеке, сононун курдашы. Университетте окуйт. Аты Алмажан. Пантелей кыздар менен сыпаа учурашып, улага орундукка отура кетти. Билем, меймандан кыздар эч нерсе аябайт. И вот, Элтойду тоже такой. Чуть-чуть, давай, Пантеке, давай. Кыргызчаны мынчалык кайдан үйрөнүп жүрөсүң, Пантеке? Кантип кайдан? Деп Пантелей бир стопканы тартып жиберип, жаман мүштөгүн чөнтөгүнөн алды. Кайсыл элде жашаба, ошо салтын тилин бил. Мына сен орус тилинен кандай керек болсо ошондой керек дейсиң. А мен силердин араңарда жүрүп кыргызча нан сурай албасам, бул жаман. Сен Элтойду эмнеге кетип атасың? Жумушчу болгуң келбейт да? Билбейм, Пантеке, кетким эле келет кысталак. Миралы кайрадан Алмажанды бийге чакырып, Илимбек сонону жеңил колтуктап, аны ак куудай тегеретип жөнөдү. Пантелей, өзүң бил, кай жерде адам жакшы иштейди, ошол жерде ал жакшы, бактылуу. Элтойду стаканга баса койду. Пантеке, ден соолук үчүн. Мен ичпейм, болду, норма. Оору баса киши өмүр бою ичиш керек. Бирок ким менен, качан ичиш керек, бирок мас болуш максат эмес. Айтмакчы, мас демекчи, деп эми бийлеп келип, ысылай желпинип кыздардын жанына отурган Миралы сөздү улай берди. Бир киши мас болуп алып зоопаркка барыптыр, дейт Пантеке. Зоопарктагы маймылдарды тиктеп туруп, маймылдар, бир кезде биз силерден барып адам болуп турбуз. А эмне үчүн силер бизге кайра адам болуп албайсыңар, десе маймылдар айтат, дейт. Сага окшоп мас болуп көчөдө жүргөндөн көрө маймыл болуп эле зоопаркта жүргөнүбүз жакшы, деп. Аха, деди Элтойду. Тигини ит кылган экен маймылдар. Ой боорум ой, кысталактын айткан ой. Рахмат, деди Пантелей. Мен кары киши укташ керек. Элтойду, сен эмне чабан болосуң да? Шофер болом, Пантеке. Колхоз жаңы машина алыптыр, дейт. Агам кел деп атат. А болуптур, келсе келейин, дедим. Кандай дейсиз? Значит, тогда правильно. Кай жерде киши жакшы иштейт, ошол жерде ал бактылуу. Помни это всегда, Элтойду. Рахмат, Пантеке. Пантелей чыгып кетти. Сону алаканы менен алкымын желпий наздана жылмайды. Тамада, биз да бир аз эс алсак мүмкүнбү? Элтойду. Силердей музоо кирпик башай чымчыктарга баары мүмкүн. Кана, чип деп ийниме чыккыла. Чымчыктарым, эшикке чыгарып келейин. Алмажан үлбүрөй жылмайып, сону наздана каш какты. Ол да жигитай, экөөбүздү эмес, бирөөбүздү эле кондура алсаң гана. Алар чыгаар менен Миралы Илимбекке жылмая шыбырады. Соно менен тааныштырайынбы, я? Ансыз эле таанышпадыкпы? Өңү саал серттенгени менен көздөрүн көрдүңбү? Көрдүм. Кылгырып турат, мындайлар өпкөнгө алымсынбай тиштеп алат, дейт. Мас кылабыз аларды. Сен азыр ар бери виного арак аралаштыра сал. Койсоңчу. Уят го? Эмнеге койсоңчу? Уят эмес. Сен аян кызды дагы бир келесо эртең эле алдап кетет. Ошон үчүн 40 жыл тоок болуп жашаганча бир түн короз болуп жаша. Куй арактан виного. Кыйкырба, куй деп атам, деп Миралы Илимбекти эки келжек эттире муштуму менен жеңил укуп өттү. Илимбек, акмаксың. Менби? Атасын таштап качып жүргөн сен акмакпы же?
Илимбек аны билектен куушура кармады. Экинчи ал жөндө сөз козгобо дебедим беле. Кое бер колду. Бир урсамчы бала, тим эле күйүлүп түшөсүң азыр. Сенденби? Ооба, менден. Анда мына сага. Илимбек күтүлбөгөндөй аны ичке урду. Керебетке чабыла жыгылган ал өздөрө түшүп, көздөрүнө заар толук кыжынды. Эми өлдүм дей бер, ийнеңди гана ургайын. Эшикти ичинен эле салып, беттешүүгө эрдемсине качыра берген Миралыны Илимбек эми ээктен ары урду. Анын боксер экенин ал биле элек эле. Муштун бул ирет таамай жана катуу тийгенде көзү караңгылай түшүп, учуп барып босого алдына түштү. Сени карап тур, кыздар кетсин, карап тур. Илимбек галстугун түзөп сыртка чыкты. Короодо турган үчөө сөзгө кызуу. Кызык ушу. Атың да кызык, эл тойду. Эмне үчүн эл анан тойду? Эл тойду. Дагы кызыгын улга элексиңер. Агамдын аты журт тойду. Атамдын аты Кедейбай. Ата тегим Кедей болгон экен. Кийимди кой, өмүрүндө нанга тойбогон кишилер экен. Чоң атам революцияга чейин туулган атамдын атын Кедейбай коюптур. Революциядан кийин атам Тунуулун журт тойду, а эң кенжеси мени эл нанга тоюнсун деп жакшы үмүт менен эл тойду коюптур. Эмнеси кызык? Илимбекке ыктай берип Алмажан ыйбоо сөз катты. Биз эми кетели, кеч болуп калды. Эл тойду. Ой, кайда? Эч жака кетпейсиңер. Бош бөлмө бар, жатып алгыла. Алар жатаканага кирип баратканда Илимбек Алмажанды чыканактан кармай токтотуп, эл тойдуга кайрылды. Биз азыр. Сонону жеңил колтуктап, сыпаа сүйлөп, эч ким жашабаган бош бөлмөнүн эшигин ачып, эл тойду кыйылгансып акырын айтты. Мына, жай жатып эс ала бергиле. Силерди бөтөнгө чокутпай таң атканча өзүм күзөтөм. Миралы мас болуп калды, ал кайда? Деди бөлмөгө кирип баратып Соно. Ой, аябай чарчадым. Жаны жер тартып турган эме туфлилерин согунчогу менен чече салып, дароо кроватка сулады. Анын жанында турган эл тойдуга бара бер, эмне турасың, деди. Жарыкты өчүрүп эл тойду сыртка чыкты. Бирок кылчакта имерилип, терезенин жанында бир паска туруп, анан шырп алдырбай кыз үстүнө кайра кирди. Соно тула боюн кенен таштап, этек учасы саал түрүлүп, ууздай аппак жоон саны булайып, дароо мемирей түшкөн экен. Кыздын ууздай саны, буруксуган жыты эл тойдунун башын дароо эңги-деңги кылды. Жарыкты өчүрдү. Жүрөгү дүкүлдөп, демин ичине ала, кыздын терсийген көкүрөгүнө кол жиберди. Тигил үн чыкпады. Акырын жанына жатып кучактады. Ушул учурда «Ой!» деп Соно чочуп кетти да, көкүрөгүнө урулгон колду денесинде жылаан жаткандай чап серпип өйдө болду. «Бул ким?» калтаары шыбырады. «Бул мен, эл тойду. Тур азыр!» Соно этек учасын жабына жаздык чыканактай өйдө болду. «Эми кой эми, жат. Кыйкырам азыр!» «А сен кыйкырба!» деп эл тойду аны бурдай басып, так алкымына ач кенедей жабышты. «Эмнеге кыйкырасың? Сен элге тиесиң, мен катын алам. Сен мага тий, всё. Сагабы? Мына сага!» Соно көргөн кинолордогу аялдарды туурап аны жаактан ары тартып алды. «Тур азыр, болбосо кыйкырам!» Эл тойду эндирей түшүп, салбырай ордунан турду. «Мылжык экенсиң, уктуңбу? Ушинтип баса калсаң, сага ким тиет?» Соно булкунуп, эшикти тарс жаап сыртка чыга жөнөдү. Эл тойду караңгыда калып үңкүйө түнөрдү. «Чын эле ушинтишим иттик болуп калды, Дароо баса калып, мага тий дегеними? Мына эме, жаакада бирди жеп алдың. Солдойгон топоз!» 3 сол. Эл тойду өз айылын көздөй машинеде келе жатты. Мал жайылган береги тоолор анын айылы, тууру. Тигине жайытта уйлар мөөрөп, койлор маарап, о берите Самек балбан көтөрүм эшегин тарсылдата сабап кубалап барат. Ана эл тойдунун жеңеси короодон чыгып каша ылдый сөөмөйдөн арык уулун кубалап жөнөдү. «О куу этек, о ырыссыз, о жеңе, тиги куу этекти кармап кой, ботом кийиминин тамтыгы жок!» Уулун көчүгүнөн көгөртө чымчыган ал аны жетелей сарайдан чыга берерде эл тойду машинеден түштү. «Ай, эне, о биздин бала келип калды!» Короодо үргүлөп отурган Зие кемпир селт эте өйдө болду. «Атам, айланайын атам, кана!» Кемпир бөжөйө түйтөйүп, кучагын жая эмшиңдей кетти. «О ата, солдойгон боюңан тегеренип кетейиним. Кире кой үйгө!» Эл тойду үйгө кирери менен: Паша,
О, балага жарма алып келе кой, деп Зие кемпир келинине буйрук бере салып бөжөйүп капшытка отура кетти. Ата, чилмие түшүпсүң да, өңүңдөн аза түшүпсүң да, чилмийген атами жарма жутасыңбы? Эмне болсо да жутам. Акем кайда? Акең атка минер болгон, тегеренейин. Колхоздун иши, эрте кетип кеч келет. Паша, корозду кармай сал бат. Баланын башына садага чалалы нары. Ата, баягы Миралы да келдиби? Жок, ал калды. А эмнеге ботом? Келип жалгыз энесин бакпайбы? Кел, студент кел. Чоң сакал дүрбалыны ээрчете сырттан чуду кирди. Кандай жүрөсүңбү, танисак? Шүгүр, деп койду эл тойду. Шаар кандай? Картишкенин киласы а жерде канчадан? Чуду каркылдай суроо жаадырып, капшытка отура кетти. Бу сени студент деп жүрсөк, рабочий класс имишсиң. Иш кандай? Иши да курусун, деп Зие кемпир уулунан көз албайт. Айланып кетейиним китирее түшүптүр. Кыязы өтө эле оорбу? Бусурманым десе, деп дүрбалы аксакал колун шилтеп салды. Иштин да жеңили болобу? Мына мен жаш кезимде жайы бою күнүнө 60 сотиктен чөп чабуучумун. Ушул жеңилби? Дейм да, деген менен бүт эле темир тезек көтөрөт имиш. Эл тойду, мынчалык келипсиң, келин ала келбепсиң, деп калды чуду. Шаардын кыздары арзан деп угабыз. Тили буруусу болсо деле койгула, деп жактырбай сүйлөдү Зие кемпир. Аяш эне десе, деп чуду ого бетер каркылдай кетти. Азыр баары бир эмеспи? Армиядан кээлери орус келин алып келип жатышпайбы, жарыктык? Тиги Турдакенин уулу армиядан орус келин алып келбедиби? Деген менен жакшы ургаач экен. Орусча, кыргызча чулдурап сүйлөп, атка минип бээ саап, кадимкидей жарма бышырат дейт. Бир ирет көгөндөн козу бошонуп кетсе, кайын атасы Турдакени турду, чё ты сидишь, держи, дейт имиш. Баары кыраан каткы күлүп калышты. Сен деле орус келин алып келсең болмок. Кара эшекти токуп алып, учкаштырып жүрөт элең да. Хе, демиш болду эл тойду. Эшек минүү эбак калбадыбы? Айланайын ата, чарчагансың го, тегеренейин. Жок, анда бир аяк жарма жутуп алчы. Кой, аяш эне, жармада оокатпы, деп чуду улага тарапка кол серпти. Неме, үкү, кел бери, ме акча, экини алып келе кой дүкөндөн. Чурка, Азамат, быстро. Алдына бөтөлгө келгенде эл тойдунун жарпы саалдап жазылып, астейдил жөтөлө көздөрүн кайраттуу ирмеп, шатыдай узун буттарын капшыт тарапка сунуп ийди. Муну иччү эмес элем. Кой чунак, ичпе чын эле. Зие кемпир күрпү тооктой уулуна үрпөйө үйрүлдү. Айланайын чуду, нар апар. Нар апар. Дүкөнгө эмнеге жиберди десе? Жарыктык десе, артынан кууп ичип атыппызбы? Эл тойдун рабочий класс болуп, алыстан эсен соо кайтышы үчүн эки бөтөлкөнүн моюну үзүлбөсө, бусурмаными, биз. Ошо, кайсы бир жактын мына бу Дүрбалы абамдай көк сакалдары өкүртөп ичет имиш. Дүрбалы аба, сизге да кичине тамчылатып коеюнбу? Же аяш эне, Дүрбалы абама да биртике? Апам кыймылдабайбы? Зие кемпир белимчидей кетти. Кой, көзүм көрбөсүн. Сиздин чайчыныңызга да аяш эне, кичине. Кыймылдайт бейм башы. Анда эл тойдуну ич деңиз, аяш эне. Ич, деп кемпир белимчидей уулуна жүткүндү. Ха, деди чулуу. Мына аяш энем өзү жооп берди. Кана эл тойду, кеттик. Кетерден мурун чудунун кулагына эл тойду ийиле калып, минтип асты шыбырады. Дүрбалы акенин кызы чын эле быйыл 10 бүттүбү? Чуду да анын кулагына ийиле калып, бүтмөк түгүл бүлөлүү болуп калды, деди. Ала качып кетти. Ким? Самек балбандын иниси. Улакчы бар го, ошо. Эл тойду ичинен суу түштү. Анан тамагын түзөп, ыстаканын оозуна өкүттүү кармап, көздөрүн пардап бир ирмеп, анан кулкунуна бир серпиште куйду да койду. Аяш эне, деп жиберди эл тойдуну. Бир серпиште кулкунуна куюп салганын тиктеп турган чуду. Кыймылдайбы бу дагы? Эл тойду шаардан сепетүүнүн мастерлигин үйрөнүп келиптир. Мастерлигин. Кемпир селее тунжурап, эмелеки конфет мүлжүгөн бырыш оозу заматта эмшие түшүп, түйтөйө бөжөйүп сыртка чыга берди. Баятан асте кылып,
Анын үстүнө Дүрбалынын алдында адип тутуп отургусу келген эл тойду эми ою менен болуп, күрсө жөтөлүп, төр жаздыкка кыңкая берип, колун капшыт тарапка серпип салды. Ошентип окуудан жыгылып, ана заводко кирдим. Ой, окууга билбегенимден өтпөсөм экен. 4-нчүнүн бөлчөгүн билбегендер круглый 5 менен кетти. Чын капчыгы калыңдар кетти. Ошентип, экинчи стаканды серпип салган ал сөзгө конок бербей бакылдап кирди. Ошентип заводдо иштеп калдым. Акча көп. Бөтөлкө аракты бир көтөрүштө жутуп салчу кезим заводдо башталды. Канча ичсем да көтөрүп койчумун. Кээлер барго, 100 грамм ичсе эле ырсы жок ыкшыйышып. А мен ошентип мастерликке эми жетеримде акем чакырып калбадыбы? Деген менен айыл кадырын адам алыста билет экен. Алыста жүрүп, бу айтканыңга алетсиз туура айланайын, деп эми эле кирген арык аял көчүп кое кетти. Жанакы биздин тентекте аскерге кетип, ошентип жазат. Боккорум, катык ирик ишти эми колдон алганда кетти да. Аял жашып кетти. Жарыктык десе, эл тойду карк кекире чырмыйды. Ал эмне согушка кетиппи? Азыр тынчтык. Бир эле өлкө бизге азыр кыңк деп көрсүнчү. Чын эле үкөм, эл аралык абал азыр кандай? Бу биздин мунугу турмушту көрөйүн деген көзү жоктор көп сыягы. Чоң сакал Дүрбалы эл тойдуну эми кыртышы сүйбөй отурганы менен үнсүз тунжурагандан көрө ушул суроону сөзсүз берүүгө милдеттүүдөй болду. Деги азыр абал кандай? Азыр абал апасына аба. Но бирок тайыз түшүнүгү менен мына ушинтип калпчынды шымалана куйгулаган эл тойду ушул кечи бөлөккө сөз бербей, бөтөндүн оюн укпай, ооз көптүрө сөз трибунасынан түк түшпөй койду. Чуду ошондо каркылдай каткырып, жарыя эле какшыктоого өттү. Охо! Эл тойду бир жыл ичинде өтө грамотный болуп кетиптир. Пай. Орусчаны тим эле суудай айтатат экен. Ассалому алейкум. Камчы сүйрөй аңгыча сырттан киши кирди. Ким келди десе, аке, деп ийди эл тойду. Жакшысыңбы, аке? Качан келдиң? Деп койду агасы камчысын камырабай илип жатып. Бүгүн, баярак, журт тойду, аке. Бул жака кетиңиз. Чуду калпагына кие, чоң керзо өтүктөрүн такымына жыйырып, жол бошото берди. Журт тойду төргө өтүп, нан устейп, сен эмне, арак ичесиңби? Деп койду инисин. Кху, эл тойду тамылжый күлүңдөй тим болду. Муну бир аз зордоп, бир стакан алдырып койдук. Чуду нандан бурдай чайнап чалкалай урмойду. Аяш энем өзү жооп берди. Аяш эне чынбы? Ай ботом, кыймылдайбы дагы? Беримчилей кетти. Ха. Аяш эне төгүлдү. Ай, кыймылдаба башы. Эмне төгүлдү? Арак төгүлдү, Аяш эне. Ана, акөрө ичип жиберелиби? Ичип жиберели, деп кемпир стаканга жүткөндү. Ха. Аяш эне, эркелеп койдум сизге. Кечирип коюңуз, эне. Чара толо булоолонгон жаш козунун эти ортого коюлду. Жеңе, тиги мис табакты. Чуду жеңин күрө салып, чараны алдына тартты. Жаны бардын эти бүлдүркөн тим эле. Үкү, табак бере кой, айланайын. Табак ал жакта эмес, көр, деп Паша сөөмөйдөй арык үкүнү казаптай кетти. Табак тиги казан тарапта турбайбы? Муну, олдулугуңду көрөйүн, көрай. Алары чөгүндү. Оозун 4 бурч тырбыйткан үкү бышактап жиберди. Журт тойду төрдө чытыйып койду. Паша, баланы такыр жер көз кылдың сыягы. Жо, бу өттө эле теспеден чыгып кетти. Паша эмчектеги уулун өңөрү чаңкылдап, чара жанына отура кетти. Тил албайт, тил маза, ыйлаба, көзүң суолгур. Обо жеңем ушунчада казабы болобу, деди Чуду. Үкү, меширак, ала кой. Козуларды айдап кел десе, лам дебей кетет. Молодец өзү. Мен муну да же. Алгыла, эл тойду. Сен мынабу баштал. Ала бер. Мейман эмессиңби? Журт тойдаке, сен мынабул жамбаш жиликти. Козунун жаш эти ар кимдин чеңгелине түшүп, чара бөксөрө түштү. О бала, бул жакта энимин небереси калбадыбы? Чуду мүрүсү аркылуу моюн этти суна берди. Дагы ким калды? Тиги кодо акеме да, бала. Паша чарага чүтүрөйө тигилип мыңкылдады.
келе албай калыптыр. Ошо акеме да жок дегенде шорпо шилең менен бир кабырга койсо болот эле. Боптур. Дагы ким калды? Ме үкү козуларды айдап кел дегенде лам дебей кетет. Молодец өзү. Ала кой. Дагы ким калды? Тиги кырдагы тайтак акеме да ботом укса уят да. Үкүнүн атасы, шорпо ичесиңби? Бала, тиги жыртага эжем да келе албай калыптыр караңгыда. Ошого да бир шыбага койбосо. Аңгыча төр төбөсүндө баш чеңгилдеген эл тойду шылктай түштү. Ата, чарчагансың го? Зие кемпир баласынын башын жөлөйт. Балекетиңди алайын, чарчаган го. Эл тойду тамылжый оолжуп теңселе обдула берди да колундагы башты капшытка сунду. Ме үкү, ал мелтиребей деп чарадан көз албаган Паша сөмөйдөй уулуна дагы чаңкылдай кетти. Ал жалдырама тигер. Оң колуңду тос, колуң сыңгыр. Аке, шорподон иче отурсаңар. Төрдө зыңгыраган журт тойду жамбаш этти таза мүлжүп болгон соң сорподон эки ууртап, дасторкон учу менен кол арчып, бут жаза бергенде гана эмелеке үй көтөрө шабырагандар шорпо шилең көтөрө ээрчише чаңкылдашып үй ичинен чыга беришти. Ошондо журт тойду жай козголуп алды да бейик кылык десе деп дегенден эле муруттарын тирт эттире көздөрүн зар жылтыратып бурк этти. Ушуну да окутабыз, чокутабыз деп. Акең мен мынагу кемпир алдында арак ичүүдөн ийменем. Арак качпайт эле го акыры. Эми болдучу үкүнүн атасы, деди Паша. Ар жерди томолону уктаган 9 баласын жыйнап жүрүп. Кичине бала эмне атайлап ичиппи? Тиги чуду бала эле шумдуктуу, деп койду улагада небересин дагырага тозуп отурган Зие кемпир. Ошо ичирип койбодубу? Койсоңорчу, журт тойду кол шилтеп салды. Ич десе эле иче береби? Баш өзүндө, ооз өзүндө го. Койчу эми, ошо койчу бала деле ичпедиби? Деп Паша кыдырата уктаган 9 баланын үстүнө жууркан жапты. Тур эми, сен да жат. Ал ичсе иче берсин. Анын 90 таманы тоодо калды. Койчулук даңазасы тиги Фрунзеге кетти. Жакында Жигули алса, анан ал ичпей ким ичет? Тобо, ана мынагу же окуудан, же башкадан жок. Жолдогу немеге эмне жок я? Тур, чечинип жат. Төр төбөсүндө үргүлөгөн эл тойду унчукпайт. Чачы салбырап быш-быш этет. Тегерене иним-ай, чарчаган го. Забыты деле оңой бекен. Темир тезек көтөрүп. Зие кемпир уулунун жанында бөжөйө отуруп башынан жөлөйт. Турчу ата, мээнетиңди алайын, жатчы жылуу. Аның мас турбайбы? Турбайт. 9 баштын жанында ылаазым көйнөкчөн чандырын сылаган журт тойду өнжыла кылчайды. Ушу кайдан турсун? Ботом, көйнөгү чечилип, шымы чечилбейт да. Ата, чечинип жатчы. Эл тойду куурчактай шылкылдап булдурады. Апа, да кара, Зие кемпир. Олду айланайын-ай, ушул балени ичпей койсоң эле не? Паша, чылапчын кайда? Чылапчын тоок сарайда эле. Үкү, тур балам, акеңе чылапчын алып келе кой. Тур. Төшөктө кылдырата сулаган 9 баланын бирөө шоп эте атып туруп, жарыктан жымшыйган көздөрүн ушалай жылаңач кидиңдей сарайга жүгүрдү. Мына ушундай болсоң айланайын. Жумшаган жакка чуркап турсаң боккорум, деп Паша жетин албай кетти. Чилмийген байкушум шорпого тойбой калды окшойт. Апа, сарайда жок, деп үкү кидие титиреп босогодо тура калды. Олдо төө карагансыган көрай. Торпоктун астын карачы. Жерде жок апа, деп үркүн ыштанын уучтай килдейип кирип келди. Көр, сен көрчү белең, тиги жерде эт турат десе кандай көрөр элең? Сен төөнү да көрбөйсүң. Паша бешиктеги баласынын оозунан эмчегин алып, өзү сарайга жүгүрдү да саксайган башын кажына тырмап кур кол кирди. Не, чылапчынды ким алган? Силер чылапчын жок болсо тигил ит аякты эле кое салгыла да, деп журт тойду аркы үйдөн түксүйө чытыйып, башын жаздыктан көтөрдү. Дарт, ырысы жок, Паша колун серпип салды. Не, тиги куруткуйчу чоң табак деле койсомбу же? Муну, журт тойду чыдабай кетти. Баамы жок албарсты. Кусундуга ошону коесуңбу? Тиги ит аяк деле кое сал. Үкү, жүгүр, алып келе кой. Үкү кидиңдей ит аякты көтөрүп келгенде, эл тойду оозун ит аякка туштай берди. Айланайын-ай, кыйналып калды окшойт, суук тийип калды окшойт. Кемпир уулун жөлөп отурат. Паша, үкүнүн эски көйнөгү кайда? Кийиз ар чыйын. Олду айланайын-ай.
Өлбөгөн киши кайрадан былтыркы тумагын кийип, кайрадан кыш келди. Эл тойдуну агасы журт тойду чуду койчуга жардамчы дайындады да жапан жылганын ээн төрүндөгү кой кашарга жөнөтүп жиберди. Жакында эле шаар көчөсүн ичип, көчөсүн таптаган ал бүгүн ээн жылгадагы машакаттуу койлордун арасында калды. Мал-пал эмес, атаны мүйүзүң сыңгырай, о кош деп ал кашар оозунда таягын сермелей кой артынан жүгүрүп баратты. Чуду жаман тумагын желкесинен түртө үйдөн чыкты. О, кантет? Ой бала, малды да башка урабы? Кар бурганактай бурошолоп, койлор сарай оозуна ыктай чууруду. Эми сарайга чык, деди чуду. Эл тойду балбырай сарайга чыкты. Жаман бешилик көрүнөбү а жерде? Жок, анда колуң менен эле сууруп, козуларга чөп чач. Ушунча чөпкө кол түтөбү, ыргыт орокту. Койлор бири-бирине ыктап тынчый бергенде кашар оозун жаап үйгө киришти. Темирмеште кой тезеги күтүрөп, от боюнда кичинекей чуду мурун балдар көздөрүн чычкандардыкындай мөлтүрөтүп курут ичип отурушат. Эл тойду өтүктөрүн бутунан шоп-шоп сууруп, улагага ыргытып салып, чоң аяктагы курутка май аралаштыра сапырып, бир көтөрүп жутты да бешенеси ымшый меш түбүнө сулады. Чарчадыңбы? Деди чуду. Чарчадым. Рабочий классың кыйын бекен же койчулук кыйын бекен? Койчулук. Чуду жылмайды. Шашпа бала, азыр эмне, азапты кой төлөгөндө көрөсүң. Сиркебай, тур балам, койлорду карап кой. Койлор унчукпай эле уктап атат, деп Сиркебай кидиңдей кирип келди. Оппали уулум, жалган айтканга жарайсың. Айтчы күчүгүм, чоңойгондо ким болосуң? Солдат болом. Сен эмне, эл тойду акеңдей койчу болбойсуңбу? Эл такем да койчу болбойм деди бая. Айныдыңбы тез эле, деди чуду эл тойдуга. Айныдым. Койлорду кашарга камап салып, минтип чалкалап жаткан жакпайбы сага? Турмуш бушу. Анан эмне кылайын дейсиң эми? Окууга барам. Ха, деп чуду санын бир чапты. Бу сен канча жолу барасың окууга? Мурун акчасыз баргам, эми акча менен барам. Андан көрө кой берип кошумча кыл. Чуду унчукпай калды. Анын өтө битирдигин жакшы билчү эл тойду. Эми эртең бөрүсөргө илдирбей кайтара тур. Биз Ирада экөөбүз базарга барып келели, деди чуду. Сиркебай, сен акеңе жардамды катырып бер. Эртең бальто ап келем сага. Эртеси күн бүркөлүп турду. Үтүрөйгөн сопол чөптөр айдарым желге зиркирей ыргалып, чөкө таандар койлордун бирде мойнуна, бирде жонуна элме талма коно чаңкылдап, койлор куу чөп башын жапырт жеп, тоо боорун жайпай дүңгүрөп барат. Кайт! Кайт! Эл тойду мылтыгын астына жер битиндей шабырап бараткан койлордун алдын эмерип, анан чоң таш үстүнө чыкты. Мылтыгына тал-тая таянып, тээ алыскы тоолорду тиктей ойго моюду. Мына ошол тетиги тоолордун ары жагында аны эмитен кусаланта баштаган, ал өтө сүйгөн, өтө сагынып жүргөн шаар Фрунзе деген жер бар. Ал жердин турмушу башкача, көңүлдүү, күн алыс кино, күн алыс Ала тоо кинотеатрынын алдында билек жеңин бийик түрүп салып, өйдө төмөн өткөн кыздарга көз таштап жөнү келсе ээрчип алып, көчө чаңытып шаңдуу жүрчү. Ал эми айылдачы. Айылда турмуш жымжырт. Айылда саатка карабайт. Өмүрдүн өтүп жатканына анча кайгырбайт. Калпагын көзүнө түшүрө кийген айылдык эртең менен бир отурса түшкө дейри күнгө ныксырай кактанып, дүйнө менен иши жок бейгам отура берет. Ушул жерде төрөлүп, ушул жерде өссө да, бирок мындай бейгам жерге минтип көнүп, кантип жашайт? Айылга эмне үчүн келди анда? Агасынын "Кел колхозго, жаңы машина алдык, ошону айдайсың" дегениби? Же чудунун ага жазган төмөнкү каты күнөөлүүбү? Дүрбаалынын бой жеткен кызы окууга барбай саанда калды. Зиенемдин аны сага болсомбу деген ою бар. Тигилер чамасы буга макул. Кел, үйлөн да колхозго иште. Чоң заводдо иштеп келген сага тракторге механиктик иш табылбайт дейсиңби? Келсе минтип Дүрбаалынын соорусу чоң кызын эбак эле ала качып кетишиптир. Агасы колхоздун машинесин алып бермек түгүл, кайра кекетип мокотуп, алыскы анча-мынча ат жетпес кашарга айдап жиберди. Кареги менен тең айланган энеси:
Дүрбаалынын кызы кетсе, башка кыз жокпу? Бирөөгө баш байлап коелу, деп эни Тооктой акылдап, уулу журт тойдуга сөз салса, көптү билген, турмуштан өзү көп мүдүрүлүп көргөн кексе журт тойду ынабай койду. Жарыктык, шашылбаңыз. Аял эмес, өз башын бага албай жүргөн ашкебизге аялды ким коюптур? Аял баккандай болсун анан. Ушуларды ойлогон эл тойду баарына түкүрүп, кайра ошол жашыл бак шаардын асманын көздөй кайра сызгысы бар. Бирок азырынча эле жок. Кечке маал жөө туман каптап келди. Бара-бара туман бүткүл өрөөндү кырчоолой чүмкөп алды. Койлорду короого имерүүгө эл тойду төмөн жүгүрдү. Кош! Үш! Чайт! Самек балбан аталган чоң кочкор короону көздөй жол баштан сала берди. Туман бара-бара коюуланып, дүңгүрөп бараткан койлордун баш аягы көрүнбөй калды. Кайт! Үшт! Аңгыча койлордун арткы бөлүгү дүргүп, көчкүдөй шуулдап, дыркырай үркүп чогула түштү. Бөрү араладыбы деген ойдо эл тойду төмөн жүгүрдү. Бет алдынан эч нерсе көрүнбөдү, көрө албады. Эми койлордун алдыңкы бөлүгү дүргүдү. Эмне болуп атат? Эмнеге койлор дүргүйт? Өзү билбейт. Ал сестее токтоду. Бет алдынан бир нече метр аралыкта бир койду тырпырата моюндаган карышкырды көрдү. Карбаластай түштү. Чөгөлөй калып мылтыгын карышкырга мээледи. Өтө демигип, колу калтырап, карышкырды кароолго даана ала албай жатты. Тарс! Ыргып туруп түтөй түшкөн бет алдына жүгүрдү. Жетип барып карышкырды эмес, сулап жаткан эки койду көрдү. Чала жан болгон кой буттарын серпе кырылдап жатты. Экинчи кой башынан кан агып сулк сулаган. Ийле карап, карышкырды эмес, карышкырдан качып бараткан койду дал башка сулата атып алганын эми билди. Койлор кашарга селдей суюлуп түшүп, эл тойду эки кой менен кала берди. Мууздалган койлорун кантип алып кетет? Короого жөнөдү. Келип, Кашаң бээге аргамжы менен куржунду артта салып, ыргып минди да: "Каты күн, ушундай да болорбу? Сиркебай, чык бери, октор кайда?" деди. "Атамдын окторубу? Кайда экенин билбейм, бирок уурдап алган бир огум бар. Бер ошону." Кашаң бээни дүкүлдөтө теминип жетип барды. Барса бир эмес бир нече бүрүлөр чандырларын салаңдата тоюшуп, тарыпты таштоого көз кыйбай ар жерде үңкүйүп отурушуптур. Эл тойду бээден ыргып түшүп, дале кексе мергенге мылтыгын ат жалына жөлөй салып, сөлпүлдөп кача берген карышкырлардын бирин кароолго алып тартып жиберди. Ок бош абада гана чу эте кайып, бөрүлөр тоо коңулуна кирип кетти. Эки койдун тарпын салып, эл жатарда үйгө араң келди. Сиркебай инилерин эбак уктатып, өзү төрдө чүкө ойноп жатыптыр. Эл тойду өтүктөрүн бутунан шоп-шоп сууруп, улагага ыргытып, темир мештин артына сулады. Көңүлү зил тартып, каңырыгы түтөдү. Маңдайын алакандарына жаздап, көмкөрөсүнөн жаткан ал кайрадан шаарды, заводду эстеди. Батареялуу приемниктен шаңшыган кыргызча концерт ого бетер делебесин козгоп, обону сыбызгый обо жарып, сагыныч козгогон кыздын мукам үнү көңүлүн кусалантты. Кайдадыр канаттуулар сызып өтсө, сезилет сени көздөй бараткансып. Кайрадан жашыл шаар, таза бульвар, көчө толгон бото көз кыздар, шишкебеги булоолонгон буфеттер көз алдынан өтүп, концерт бүткөнчө кыймылсыз жатты да анан: "Сиркебай, жей турган бир нерсе барбы?" деди. "Эт бар, ап кел", деп эл тойду бурк этти. Сиркебай куурдакты анын алдына кое салып, дайыма көңүлдүү жүрчү аны таңыркап тиктеп калды. Ал эми Сиркебайдын кирбетиндеги чычкандыкындай кара көздөрү эл тойдуга ушунчалык кара, ушунчалык таза көрүндү. "Элтаке, эмне ооруп атасыңбы?" деп Сиркебай тикенектей болуп тигиле калды. "Эки койду бөрү жеди", деди эл тойду аны тиктей албай. "Коюңузчу", деди Сиркебай ишенбей. "Ишенбесең куржунду кара, тур, кара". Сиркебай дикилдеп барып куржунду ачып карады да анан бышактап ыйлап жиберди. Эми атам урушат. Эл уктарда ажылдап иттер үрдү. Эл тойду уктап кеткен эле.
Сак кулак Сиркебай ойгонуп кетти. Элтаке, баягы бөрүлөр келатат окшойт. Элтойду ыргып туруп, дүрмөтсүз мылтыгын ала сыртка чыкты. Кет, мойнок, кет кысталак. Чуду экен. Аялын учкаштыра дүпүрөп короого кирип келди. Таманы кызыган карагер кайшаңдай тубурчулап, кашаң бээни жоктоп, көз ойното кишенеп жер чапчыды. Иш кандай койчу? Деп Чуду аттан түшөрү менен зор куржунду ага сунуп, аттын басмайылын бошото баштады. Бу быйылкыдай кар жаабас. Бүгүн талаага жайдыңбы койлорду? Ооба. Охо, аябай жаап келди го. Кыш катаалын алды дегиче койчунун шору дей бер. Ичкери киришти. Сиркебай кудуңдай сүйүнүп, пальтосун кийип көрүп атыптыр. Уулуна жараша түшкөн пальтону Чуду жадырай тиктеп: "Мына, уулум, Сиркебай эмес эле Сиркетай Чудуевич болдуң да калдың", деди. Ирада курут жылыта баштады. Өтүгүн бутунан суура албай жаткан Чуду: Сиркебай, адатыңча көңдү куржунга салып келипсиң да", деди. "Жок. Ана бул эмне анда?" Сиркебай сөөмөйүн оозуна сала жертиктеди. "Ал сөөмөйүңдү оозуңдан", деп Чуду чаңырып жиберди. "Жер караган эмнеси? О апасы жаман десе". "Ооба, сен эле кыйынсың", деди майтомкоруп жаткан Ирада. Чуду уулуна өтүгүн карматты. "Башыңды бирөө алганы жатса да, адамды түз карап сүйлө, уктуңбу? Бар эми, көңдү көңтөрүп сал да куржунду бошот". "Ал көң эмес", деп Сиркебай өтүктү бурчка таштап, ордунда селейди. "Анан эмне?" Элтойду: "Бүгүн 2 койду бөрү жеп кетти". "Я", деп жиберди Чуду. "Эмнени? 2 койду?" Чуду бул сөзгө ишенбегендей 4 төшөккө барып отурду. Эми пальтомду биротоло сыйрып салбаса экен деп ойлогон Сиркебай өңүнөн кетип, Дубал менен улага тарапка жыла баштады. "О, Дубалга сүйкөнбө деп атам", деп Чуду ого бетер уулун казаптап кирди. "Нымтырабай өт бул жака". Сиркебай төргө өтө албай тайсалдап: Койду бөрү жеп кетти, ата", деп бышактап ыйлап жиберди. Чуду ордунан туруп барып, куржунду ачып көрдү да, кабагы дароо карыш түшүп, ордуна отурду. Унчуккан жок. Анан күтүлбөгөндөй Ирадага кыйкырды: "Бу сен мынча кыбырайсың, ия? Же тамагыңды таң аткандай чебизби?" Чудунун каректери каш көй жылтырап, колуна кире калган ширеңкени ашкана тарапка шак ыргытты. "Эмне, өзөрүп кеттиңби? Сени ушул күрсүлдөтүп эле койсу", деп Ирада колундагы табагын атайын эле казанга канк этире бир уруп алды. "Тур, койлорду карап кой", деп Сиркебайга зирк этти Чуду. Кидийген Сиркебай эшикке атып чыгып кайра кирди. "Койлор уктап эле атат. Мен сенин тилиңди жулайынбы, а?" деп Чуду уулуна ынтылды. "Ой, дорбодой туруп жалган айтканды кайдан үйрөнгөнсүң, а? Кантип эле койлордун баары уктап атсын?" "Уктап эле атат", деп Сиркебай илинип турган пальтосун жал тиктеп, анан буулуга бышактап жиберди. "Болду, ыйлаба, келтек жейсиң", деди Чуду. "Жедирчү койду жедирипсиң, эми эмнеге ыйлайсың?" "Койду ал эмес, мына мен жедирдим", деди Элтойду. "Мен сага сүйлөгөн жерим жок", деди Чуду. Унчукпай отуруп тамак ичишти. Анан Чуду куржундагы тарпты алып чыгып, иттерине салып берди да унчукпай чечинип төшөгүнө жатты. 2 күн бою Чуду Элтойдуга сүйлөгөн жок. 3-чү күнү Элтойду таң заардан туруп, Чудуга бир сөз айтпай, койлор менен коштошуп, үйүнө баса берди. 4-чү сол. Койчулук менен кош айтышып, Чуду менен араздашып, таң заардан Элтойду Орон жылгадан үйгө баса берген күндүн эртеси агасы журт тойду, райондук чогулуштан келди да, эч кимди кыртышы сүйбөй чыртыйып, камчысын улагага илип, анан ашканада күйүп өлөктөгөн аялына ызырынды. Паша, Элтойду качан келди?" "Ким? Кичине балабы? Кечээ келди." "Азыр кайда?" "Тиги кодо акемдикинде го. Үкү, баланы төшөккө кое салып, акеңди чакырып кел. Атам чакырып атат де. Чурка, тезирээк." Элтойду киргенде журттойду чоң аяктагы эзилген курутка сары май аралаштырып сапырып отурган эле. "Эмнеге келдиң?" деп ал Элтойдуну тиктебей, чоң аякты колуна алды. "Чакырыптырсың, келдим." "Орон жылгадан эмнеге келдиң деп жатам?"
дегенде Журттойдунун курутка малынган муруттары бириндей дирилдеп, көздөрү аны жеп жутчудай заардуу тигилди. Элтойду саамга мелтирей түштү да анан: «Эми сөзсүз эле койчу болушум керекпи?» деди. «Анан эмне министр болосуңбу?» деп Журттойду ызырына бут сунуп, булуулонгон башынан тумагын алды. «Я, айтчы, министр болгуң барбы? Айт, эмне орон жылгадан баса бердиң? Айттым го, койчу болуп иштегим келбейт». «Ой бала!» деп Журттойду тура калчудай обдулду. «Анан эмне болуп иштегиң келет? Я, чыныңды айтчы. Окуйм дедиң, окууга жибердик, эч нерсе чыкпады. Заводдо иштей кое турганмын дедиң, буга да макул дедик, ага да чыдабадың. Эми орон жылгага жиберсе койчу болуп иштегиси келбейт имиш». Журттойдунун жаак эттери жыйрылып, көздөрү бүлтүңдөп, өңү кубарып кетти. «Ой тоба, башы бар киши да ушинтеби? Биздин урукта деги сендей ашкеби жок эле. Койчу эми, үкүнүн атасы, кичине бала өзү деле сезип атат, иши оң келбесе ушуда», деп Паша зор аякка курут куюп алардын үстүнө кирди. «Эки койду бөрүгө тарттырып жибериптир. Чуду баланын да ачуусу чукул эмеспи? Ошол бир неме деп койсо керек, анан баса бербей кантет. Ачуду эмнеге бөрүгө жедирбейт? Ал эми чуду бир күнү жок болсо, бул эки койду бир жедирет. Дагы талаада калган тарпты үйгө уялбай артып келген имиш. Сени менен киши маскара гана болот. Колхоз конторунда сен үчүн өлбөгөн 4 шырагым гана калды». Жеңеси тамак ич дегенге болбой Элтойду унчукпай эшикке чыга берди. «Токто, кайда барасың?» Элтойду токтогон жок. Журттойду анын артынан чыкты. «Өй бала, кайда барасың дейм? Ишиң эмне, кайда барганыма?» деп Элтойду үтүрөйөк кебете кешпири аябай бузулуп кетти. «Токто дейм». Ал токтогон жок. «Мен сени токто деп атам», деп Журттойду дагы бир ирет. «Бар, колуңдан келгенин кыл», деп Элтойду аңгезерлене түнөрүп, мал сарайды көздөй дугдуңдап басты. Ошондо Журттойдунун көздөрү каш көй жылтырап, иреңи бузулуп, дандырга илинген кол орокту ала коюп, Элтойдуну атып урду. «Токто деп атам». Орок Элтойдунун бутуна чабыла тийди. Элтойду «ии» деп отура калып, анан албууттана үтүрөңдөй, көздөрү заар менен жашка толо орокту жерден ала коюп, кайра агасын атып урду. Орок ошондо Журттойдунун так кулагын шыпыра жаздай өтүп, дандырдын алдын чаңыта октос урду. Журттойду ошондо жамынган тонун кашаага ыргыта салып, дубалда жөлөнгөн баканды ала коюп, өңү кумсара инисин кубалап жөнөдү. Элтойду артын утур элтеңдей карап, зырылдап качты. Баканды кылычтай тик көтөргөн агасы ага апыл-тапыл жетип калды. Ошондо Элтойду андан буйтап өтүп, күл төгүлгөн арыктан секиргенде көчүгүнө жоон бакан шактей түштү. Элтойду көчүгүн сыйпалай чап басып, бир айкырып алып, андан ары кача берерде таяк эми бутуна тийди. Ал бир чаңырып алып, көмкөрөсүнөн түштү. «Болду! Ой, болду! Ой, ай!» Уулунун чаңырыгын уккан Зие кемпир коңшу кемпирдикинен жүгүрүп чыгып, күлдөбөгө чуркады. «О, Журттойду жетим, жедиң баланы! О, Журт, ажыраткыла!» Алдында тыбыраган инисин Журттойду аеосуз төпөштөдү. Анан мурут учун демиге чайнап, баканды таяна минтти. «Көпөйдү!» Солуктай онтогон Элтойду аны жалт-жалт тиктей ордунан өйдө болду. «Азыр орон жылгага кайра жөнө. Эгер эле жөнөбөсөң, анда экинчи үйгө келбе». Элтойду агасын бир акырая тиктеп алып, анан мурдун шуу тарта солуктап сайды көздөй жөнөдү. Зие кемпир уулунун артынан бир далайга чейин барып, аны чакырып, артынан жетпей, анан Журттойдуну кейип-кеп чей үйүнө кайтты. «О, Ташбоор, Элтойду жалгыз ат токуруңго. Ташбоор, аны мынча келтектейсиң, айтса деле түшүнөт эле го». Бусурманым десе», деп Журттойду чейт түкүрө кашаадан тонун алды. «Дайыма ушинтип болушуп жүрүп, аны биротоло жинди үйрөттүңүз». Элтойду орон жылгага кечке маал келди. Чуду койлорду эсептеп короого киргизип жаткан экен. Койлорду короого эмерген Сиркебай Элтойдуну көрө коюп, аны көздөй жүгүрдү. «Салом алейкум, Элтаке». Кой эсептеген чуду эсебимен жаңылбайын дегендей Элтойдуну тиктеген жок. Көлдөлөн көтөрүп үйдөн чыккан Ирада мыйыгынан жылмая акырын минтти. «О, келгиле. Эмне өткөндө эртелеп эч нерсе айтпай кетип калдыңар?
Эл тойду күнөөлө мышымайып, мыйыгынан жылмайып, жыйылган чөптө котулгон койлорду короого бөгөй баштады. Койлорду эсептеп бүткөн Чуду ага жакын келип кол бере: «Атаң ишче кир десе, сен бала пала эмес экенсиң», деди. Эмне болду? Эл тойду мурдун шырт тартты. Эмне болду деп коет. Короо койдун кайгысы бир, сенин кайгың бир болуп кетти. Жөө жалаң жалгыз кеткениң эмне? Орон жылганын бөрүлөрү жара тартса эмне болмок? Жүр үйгө. Эл тойду шылкыйып алдыга түштү. Ирада очок боюнда эт туурап жатыптыр. Ал деле баягыдай мыйыгынан жылмая аны биртиктеп, ичинен: «О, келгиле. Эмне эртелеп, эч нерсе айтпай кетип калдыңар?» дегендей отурду. «Элтаке, сиз районго чогулушка бардыңызбы?» деди төрдө жатып чүкө эсептеген Сиркебай. «Ооба, Элтакең районго барып депутат болуп келди», деди Чуду. Эт туурап отурган Ирада жылмайып койду. «Чечин», деди Чулу. Эл тойду керзе үтүктөрүн шоп-шоп бутунан сууруп ыргытып, темир мештин жанына балбырай отура кетти. Жаз келди. Күлдөбөдө 2-3 тоок эртеден бери күл тээп баш көтөрбөйт. Тиричилик керели кечке тынбайт. Айвандагы эски сокуда отурган эл тойду үй ичинен утуру кылак эткен кызыл көйнөкчөнгө кылчактай тынчсызданат. Мукабасы жыртылган китеп жанында жатат. Колундагы китепти окумуш болуп шарак-шурак барактайт. Сиркебай үйдөн чуркап чыкты. «Элтаке! Йов! Тайыжем сизди тамак ичсин дейт. Азыр!» Туруп барып жаңы тууган койлорго чөп чачты. Чуду келатпады экен деп кырбуу кыяны арылта тиктеди. «Тамак ичкиле жылуусунда», деди үйдөн чыккан келин. Келинден башка үйдө эч ким жок эле. Кирери менен шымалана түрүнүп, казан жууп жаткан жаш келиндин соорусуна көзү түштү. Тамак эсине келбей, мына ушул келиндин санын бир көрсөм экен деп көңүлү бузулду. Келин баягы дүрбаалы чоң сакалдын кызы Уултай эле. Ал Ирадага нары аталаш сиңди, нары кышкы төл маалына карата жардамга келген болчу. Бетинин нуру тамган, чачтары согунчугуна түшкөн, көздөрү алакандай, иреңдүү неме. «Мени менен отуруп тамак ичпейсизби?» Эл тойду шатыдай узун буттарын малдаш урап ушинтти. «Келиңиз». «Рахмат, иче бериңиз», деп келин ыйбоо үлбүрөдү. «Күйөөң кызганчак көрүнөт, Кызык, эмне үчүн антип сурайсыз?» Жалт тиктеп жылмайды. Ошондо эл тойду ичинен жым эте ордунан туруп барып келинди шап билектен алды. «Ой, кое бериңиз, бул эмне кылганыңыз?» Эл тойду эми аны чап белинен имере кучактап төргө көтөрүп келди. «Ой, бул эмнеси? Коюңуз дейм», деп жүзүн алагача бытырап булкунду. «Кызык экенсиз, уят эмеспи?» «Уултай», деп эл тойду аны бекем кучактап алды. «Уултай, кыйкырам азыр». Эл тойду аны козудай көтөрүп чаап, эми айсал буйсал кылаарда Сиркебай кирип келди. «Элтаке, койлор келатат». Уултайды тырп басып, көздөрү жайнап жаткан эл тойдуну көрүп, дароо жым боло жымыйып, сөөмөйүн оозуна сала босогодо токтоду. «Бар, эшикке чык», деди эл тойду. Анан Уултайды кое берип сыртка жүгүрүп чыкты. Кыр жөндөн кашарды көздөй келаткан койлордун алды көрүнүп, чойт-чойттогон Чудунун үзүл кесил үнү угулду. Койлор жамырап кашарга кире баштаганда Сиркебай текирең таскак салып Чудуга жүгүрдү. «Ата! О, ата! Качары, балчыкка батасың!» «Ата, дейм, ата! Элтакем бая тайжемди басып алыптыр, ата!» Койлордун маарыган ызы-чуусунда ал укпай калды сыяга. «Айда койлорду бери, имир кашарга!» Эл тойду кашардын оозуна туруп койлорду эсептей баштады. «Так эсепте!» деп кыйкырды Чуду. «Жаңылба!» Так эле эсептеп аткан. Бирок Уултай үйдөн чыга бергенин көз кыйыгынан көрүп, Сиркебай ага бир нерсе деп атканынан улам, мен жөнүндө сөз жүрүп атабы деп эсебинен адашып кетти. А Уултай үлбүрөй сыргатып, эл тойдуну уурдана тиктеп, кызыл көйнөгү кызыл жалын болуп чер ойготуп ары бери өтөт. Эртеси түшкө маал: «Мына ат бошоду», деди Чуду. «Сен эми качан келесиң?» «Келгенде келем. Журт тойду акеге саламайт, кармалба көпкө. Сага да өзүнчө бир коро тубар кой беребиз деген сөз бар». Атка ыргып минип жолго чыкты. Жер жылып, дың эте сары чымын учуп,
арык жээктеринде көк шибер кылая баштаган. Эл тойду жолду ката муюду. Түркүн чөптүн жыты аңкыган жылуу жердин жазгы деми делебесин козгоп, ушундан улам чачтары соорусуна түшкөн, көздөрү алакандай татына, уултайды кыялында эңсеп, аны так ушундай ээн жерде ар кыл гүлдөрдүн арасында кучактап жатууну самап, башы эңги-деңги болду. Аны дароо баса калганымды карасаң, эми чүкөдөй болгон Сиркебай Ирадага балалык оома менен айтып койбосо экен, деп ойлоду. Үйгө кечке маал келди. Итке жугунду куюп, сыртта жүргөн жеңеси аттан түшүп аткан кайнесин көрүп, "О, эне, кичине бала келди", деди. Үкү, чыгып акеңден атын ал." Кирери менен Зие кемпир утурлай басты. "Айланайын, атам, жаманым, эмнеге көптөн бери келбей койдуң? Кол тийбейт", деп эл тойду камчысын мыкка илди. "Акем кайда? Акеңдин экинчи үйү кеңсе эмеспи? Отур, ата, сүйлөчү. Ирада жүрөбү? Паша, чөгүң кайнап кетти, алгыла. Журт тойду мүртөзгө өткөндө сени капа кылып койду окшойт. Агаң эмеспи, унутуп кой. Чуду бала кандай? Тынч, аманбы? Чунак баягы немесинен сага ичирип жүрөбү?" деп кээде эсим эки. Паша, о чөгүң кайнап жатып соолуп калбадыбы ботом?" Анан сыртка чыга жөнөдү. "Үкү кайда кетти? Кандай кичинекей бала?" деп шыпылдап жеңеси кирди. "Акеңе таарындың окшойт, көптөн бери келбей койдуң." "Иш көп", деп койду эл тойду. "Койлор төлдөй баштады. Өзүңөр кандай? Кандай болмок эле жатабыз. Баары өзүң көргөндөй. Бирок Үкүнүн атасы менен энемдин оту күйүшпөй эле." Эмне үчүн?" "Баары сен үчүн. Энем сени тиги кодоо акемдин кызына болом деп аларга сөз айттырды эле, алар мейли дегендей кылышыптыр. Бирок акең буга каршы чыгып эле туура кылат", деп койду эл тойду. "Убакыт жетти да, кичине бала. Кой, анча эмес. Сенин күчүлөр үйлөнүп жатышат. Тиги Шалпык акемдин баласы сенден кичүү. Мына ошол быйыл 3-чү уулду болду. Быйыл окууга барам." Кичине бала, деги окууга канчал жолу барасың?" "Тим эле 10 жолу баргансып. Быйыл араң эле 3-чү жолу барам." "Буга энем көнбөс бекен? Алиги кыз жаман кыз эмес. Чалгыны эркектен калышпай чаап, үй ишине тың дейт." Сырттан энтелеп Үкү кирди. "Апа, атам келатат." Эл тойдуну көрүп, бир саамга жалдырап босоодо тура калып, анан ага кыдыя кол сунду. "Ассалому алейкум, элтаке. Качан келдиңиз?" "Как дела?" деп койду үркүндү кулактан чоюп эл тойду. Сырттан журт тойду кирди. Ичкен муруттары эки жагына чычайып, эриндери бек жумулган. Төрдө дардайып жаткан инисин көрүп, муруттарын тирт эттире кел демиш болду. Эл тойду ордунан ыргып туруп, агасына кол узатты. "Саламатсыңбы? Качан келдиң?" Плащын чечип жатып журт тойду ушинтти. "Койлордун төлү кандай?" "Жакшы. Кээде 3-тү тууп жиберген койлор да болуп атат." Паша", деп журт тойду ашканада жүргөн аялына бурулду. "Байталды бүгүн сугардыңарбы? Чөп жебей турат, ыккыйып." "Паша." Үкү, байталды сугардыңбы?" Үкү мурдун шырттыртты. "Бая окуудан келип жетелесем болбой койду." "Ыманыңды жебе, өлүгүңдү көрөйүн. Жетелесең кантип болбосун? Ошо жетелегениң жалган. Чын айтам, болбой койду. Бас сугарып кел", деп Паша көсөө кезей уулуна ынтылды. "Ташта китебиңди." Үкү бышактап жиберди. "Бүгүн да 2 алдым." "2 алмактан 1 ал. Жөнө байталды сугар." Паша", журт тойду чытыйды. "Баланы дайыма казаптап, жер көз кылып бүттүң. Так маза. Такыр тил албаса кантем анан? Өңүрүң кимге жулдурган, ырыссыз. Теспеден чыккыр. Неге итирейесиң? Жөнө, сугарып кел." Эл тойду ордунан турду. "Мен сугарып келейин, бар китебиңди оку." Чөп жебей акырда ыкыйган байталды эл тойду сайга жетелеп келди. Байтал сууну шатырата кечип барып, кечмеликтин ортосунан жута баштаганда, артынан эл тойду кылдырт эткен чаканын үнүн укту. Карай салып, ийинине бакан салып, сууга келаткан уултайды көрдү. Таң калды. "Качан келдиңиз?" деп эл тойду кечээ аны чудуңнукунан баса калганын эстеп, саал оңтойсуздана түшүп, бирок эки ортодо мамиле болуп калганга батына сүйлөдү. "Бая, омо барып калган экен, ошо менен." Сууну шатырата кечип, жээкке чыга берген атынын тизгинин чукул тартып, уултайга бурулду.
Ошондо көзү ага өрттүү тигилип, жүзү жайнап кетти. Колуңдан бир суу ичейин, суу сузуп берчи. Уултай чакасын чайкап суу сузуп берди. Сууну эл тойду музуу сары чыла жуткансып, кара күчкө таноолорун дердеңдете жутту да чаканы колуна берди. Рахмат, омо көрүп коет деп эле менден кача бербесең. Уултай экөрүм чачын артына силкий эңкейе суу сузду. Сиздин аялыңыз башка бирөө менен сүйлөшүп атса эмне дээр элеңиз? А менин аялым жок. Кылчая жылмайды. Анда үйлөнүш керек, көрүнгөндү баса калбай. Эл тойду күлүп жиберди. Мен бойдок болсом, а сен сулуу болсоң, ана баса калбай кантем? Хе-хе. Уултай кош чакалуу баканды ийинине салып, кечмеликтен чыга бергенде келишимдүү бураңдаган соорусунда экөрүм чачы булактай экчелип баратты. Эл тойдунун кумар делебеси козголуп, байталын жетелей аны артынан ээрчип алды. Узатып коеюн. Рахмат, келин анын алдын торой токтоду. Эл көрсө эмне дейт? Эл тойду жалдырай унчукту. Уултай жылмайды. Жакшынакай сиңдилерим бар, тааныштырып коеюн анда. Ошо жакшынакай сиңдилериңдин бирөөнө да өзүңдү алмаштырбайм, Уултай. Уултайдын балбылдаган көздөрү бул ирет ага кумардуу тигилип, кең далылуу, узун бой жигитке көңүл ийип турду. Ээрчибеңиз азыр. Эл тойду калып калды. Байталын жетелеп бүйүзгө жөнөдү. Ээрчибеңиз азыр деген сөзүнөн улам, демек кийин учурасам болот экен да, деген ойго муюду. Анын кумардуу тиктеши көңүлүн элеп-челеп кылды. Омого ыраа көрбөдү. Омо ким? Самек балбандын 2 ата өткөн иниси. Улакка, эңишке түшүп, балбан атагып, атасындай эле бир уктаса 2-3 күн солк этпей уктап, тамак жесе чара жарманы бир жутуп, чындаса бир козуну бир жеп, жебесе 2-3 күн оозунан наар албай, же уктабай жүрө берчү лөкүйгөн бир дөө мүнөз неме. Дүр балы карыя улуу балдарын бүт окутуп, эң кенжеси Уултайды 10ду бүткөндөн кийин эле окуткан эмес. Окугандары ар жерде үйлүү жайлуу болуп, кенжеси жанында калды. Күйөөсү экөө жайында атасынын чөбүн чаап, отунун даярдайт. Байталды акырга байлап үйгө кирди эл тойду. А телевизордо согуш. Окоптон жоокер ыргып турду. Колунда граната. Танка жоокер танкага карай жекеме-жеке чыкты. Зие кемпир сестее үкүнү этектен тартат. Ата, тигил доңуздай болуп келаткан кайсы балеси? Танк. Ал эмне дейт эми? Өлүңдү гана көрөйүн. Албы? Ал тигил солдатты өлтүрөм дейт. Өхи, кармаанданы, деп кемпир белимчилей кетти. Аңгыча жоокер танканын так колтугуна граната урду. Танка түтөй түшүп, бир саамга токтой калып, кайра жылып жөнөдү. Жер жуткур, өлбөй калдыбы, ата? Өлбөй калды. Түрүң түшкүр өлбөс балеого. Бул бале сүрөтүбү же өзүбү, ата? Өзү, чоң эне. Танка чукул кирип келди. Гранатчан жоокер көктү бир тиктеп алды. Күндү, анан артын тиктеди. Артында ата журт. Артка чегинүүгө болбойт. Алдыда өлүм. Айла жок. Жоокер күндү дагы бир ирет тиктеп алды. Анан шумкардай куушурулуп барып, гранатчан танк алдына сулады. Күп. Кемпир отуруп эле калды. Оозунан сөзү кетип, көзүнө жаш толуп, эски түйүнчөктөй эңейип диванда отурат. А үкү болсо бала бүркүтчү ормое минтет. Чоң эне, чоң атам да ушинтип согушта өлгөн, деп кемпир да так эле ошол танкадай түтөп кетти. Согушта өлгөн, ата. Согуш болсун. Согушту эми сен көрбө, ата. Бусурманым десе, чын эле ыйлап атасыңбы? Деди сырттан кирип карап турган эл тойду. Ыйлабаганда анан атаң байкушта ушинтип өлдү да. Атамды балбан эле дешет, ушу чынбы, апа? Чын, сен атаңды тартып сөөк саактуу болдуң. А журт тойду жетим тайекелериң тартканбы, чүдүйүп кичинекей. Анан деле ачуулуу. А атаң байкуш колунан көөрү төгүлгөн бир алпты ыйккан эле. Куу заман өтпөдүбү? Герман согушу чыгып, сен курксактасың. Журт тойду жаш. 44-жылы кышка маал оозунан нанын алдыргандай атаңы урушка узатып отуруп калдык. Согуш бүтүп, эл нанга тоюп, ак жол той болсун. Эгер уул төрөлсө атын эл тойду кой деген эле.
ыраматтылык кетип баратып. Айтканы келди. Согуш бүтүп эл нанга тойду, а өзү жок. Эл тойду муюду. Ошо бойдон көрбөй калдыңызбы атамды? Кудай атаңан биротоло айрыды ошол бойдон. Тез эле кара кагаз келди. Мен ыйлап, мегдеп жатсам, журт тойду жетим сыртта чука атып жүрөт. Жашта, балада. А кезде өлүгүңдү өрттөңгүр, Жолборскандын агасы башкарма болуп турган чагы. Бейит болгур өзүнүн тууган туушкандарынын көбүн урушка жөнөтпөй жашырып калды. Койчу, деги теңчилик жок тирүүлүктө. Райондогулардын алкымына бир нерсе тыгып эле ошентип алып калды. Үркөрдөй айылды өз билгениндей бийледи. Анын аталаш иниси Жолборскан доңуз 2 жыл коодогу үңкүрдө жашынып жүрдү. Кудай мына ушуларды көрбөдү. Бири өлсө, эми экинчиси эл бийлеп эңгиче минтип жүрөт. Атаң сыяктуу алып дыйкандарды өлүмгө сала берип, өздөрү кала беришти. Эл тойду муюду. Ушундай деңизчи. Булардын кылбаганы жок. Урушка барбай үңкүрдө качып жүргөн Жолборскан доңузу эми минтип башкарма. Бу Жолборскан доңуздун азабы мага аябай өткөн. Эмне кылды эле? Айта берсе арман көп. Мына силер адам болуп чоңоюп калганыңарга мени көрсө аттан ийилип салам берип үйгө кирип калышты. Сен али балапан, журт тойду дорбодой жетим кезинде булардын азабы куп өткөн. Айтыңызчы, эмне кылышты эле? Айта берсе арман көп. Пенде кичине башы өйдөлөсө эле ата теңирин тааныбай калат тура. Согуштан кийин көргүлүктү куп көрдүм. Силер жаш, кош айдаш керек, эгин сугарып чөп оруш керек. Бүт түйшүк мойнумда. Колотто чөп оруп жүрүп ыйлап алам. Каргышымды Германга айтам. Куу заман. Бир алаамат өткөн да. Ошентип үйгө кирсем катын, тышка чыксам эркек болуп, бир күнү буудай сугарып жүрсөм, бир маалда суу соолуп калса болобу. Алышка жөнөдүм. Барсам Жолборскан доңуз сууну өзүнүн буудайына жыгып коюп, алышта турат. Бу эмне кылганың ботом? Же менин буудай сугарып атканымды көрбөй турасыңбы десем, мен сугарам, анан сен дегени. Жаным күйүп кетти. Сууну өзүбүздүн арыкка бура тарттым. Ошентсем, ылайым бейит болгур аксыма мени чым ордуна суунун алышына басып салса боло. Айланайын, журт тойдум-ай. Кайдан көргөн мени, чымын куюм болуп чуркап келип сөөмөйдөй болгон балекетиңди алайыным чыркырай Жолборсканга асылды. Ал доңуз, ылайым бейит бол, баланы мага кошуп алышка басса боло. Эл тойдунун иреңи бузулуп, көзүнө кек толду. Мен аны менен сүйлөшөт экенмин бир. Ошо кайсыл алыш? Итче сүйрөп барып так ошол алышка басам аны. Кой ата, ким жамандык кылса өзүнө теңелбе. Теңелиш керек. Бетке түкүрсө түкүрө берсин деп унчукпай калыш керекпи? Акем да кызык, паспортумду ага берип койгон эмиш. Эмне үчүн? Колхозго биротоло мүчө кылыш үчүн. Районго прописка кылып, паспорту Жолборскан үстөлүнүн тартмасына салып алыптыр. Бул зордук. Эмне? Дагы бир жака барайын дейсиңби? Окууга барам. Эми ошонуңду унут, кудай деле болдуң, ата. Окубаган киши эмне, өлүп калыппы? Мына бу чуду бала койчулуктан баары алып эле ичсе ичкенине, жесе жегенине жетип отурбайбы? Тынык эле үй салды. Баркыт төшөктөн эле 30 машина алды. Анан сен эле окуйм деп, ошол омуран калгыр же сени биротоло дубалап алганбы? Же анчалык эле окуйт экенсиң, ошол иштеп жүрүп эле келбей окубайсыңбы анда? Буга да акем күнөөлүү. Кел, машина беребиз деп чакырып атат. Анан койго айдайт. А мен шоферлүктө эмнеге бүттүм эле? Деги кызык. Эми сиздин оюңуз боюнча тигил Сопугодоонун козудай жоош кызына үйлөнүп, аны мойнума кошоктоп алып айылда калышым керек экен да. Сырттан журт тойду кирди. Чыртыя чечинип төргө өттү. Бет жасаты солк этпей, курут кастыкталган муздак ашты бир көтөрүп жутту да, эмне, мен кирери менен унчукпай калдыңар, деди. Сүйлөгөндө эмне, деди Зие кемпир. Сөздү силер укчу белеңер. Эмне болду? Эмне болмок эле, мунуң дагы окууга барам деп атат. Эч жака барбайт. Журт тойду зиркете кыжынды. Кайда барайын дейсиң? Окууга. Суруңду урайын жаман десе. Колуңдан келбеген окууну эмне кыласың? Окуй турган киши бир кетип эле окуп келет. А сен 10 жолу барыштан уялбайсыңбы? Же окубаган киши өлүп калыппы? Тооба. Колхоздо деги жаштар калбай калды. Окуп калышса го мейли. Окуп атат дейсиң. А көпчүлүгү жөн эле ар жерде көчө тээп жүрөт.
Адам өз жерин, өз элин да ойлош керек да акыры. Сен көп мышмыйбай сөздүк. Элтойду кекердүү бурк этти. Силер да уккула. Угуп ушул күнгө келдик. Сени мынабу башың окумуштуунун башы эмес, колхозчунун башы. Мейли, каяш айтпа, деп чаңырды журттойду. Ошондо кашы тирт эте серпилип, көздөрү заардуу чекирейди. Суруңду урайын жаман десе, тиги ууру тайкесин жазбай тарткан. А эмнеге машине бердирем деп чакырып алдың эле? Кана машине? Жок болсо өзүм машине боломбу сага. Иштеп тур, койду. Машина качпайт. Шаарга кете албасына биротоло көзү жете баштаган Элтойду эртеси Илимбекке кат жазды. Илимбек, сенин лелинчил жашка чыккан Максат деген аңгемеңди окуп өтө кубандым, дос. Калемиң курчуй берсин. Илимбек, мен Миралыга бир нече жолу кат жазып, бирок андан такыр жооп ала албадым. Анын карыган жалгыз энеси уулум качан келип алып кетет экен деп күтө берип көзү талымак болду. Ушундай мировой кемпирдин уулу зөөкүрлөнүп жүргөнүн көрбөйсүңбү? Ага айтчы, дос, карыган энесин кор кылбай же алып кетсин, же жок дегенде ага бир көз көрсөтүп кетсин. Мени шорлотуп шаарга кайра жөнөтпөй коюшту. Дүрбаалынын кызын кабинеме салып, машина айдайм деген тилегим таш капты. Дүрбаалынын кызы түгүл машине түгүл бале жок. Биздин район область боюнча эң артта экен. Жетекчилер алмашат деген сөз бар. Койдомун, силерге шаардыктарга эт, май даярдайм деп 5 манчан 5 болуп мал артынан саксактап жүрөм. Эгер катын алып калсам, бу жерде калдым. Эгер албай калсам, силерге кайра бардым. Кош, кат жазып тур. Элтойду. 5 сол. Илимбек кезектеги аңгемесин жазып, редакцияга жөнөтүп жиберди. Жаштыгынын баардык күч-кубаты бүт адабиятка жумшалды. Эгер кимдир бирөө жазба, колуңдан келбейт десе, ал анын биринчи душманы болор эле. Эгер ал жазбай, изденбей, толкундонбай калса, анда өмүрүнө бир тыйынча арзымак эмес. Айрыкча ал кийинки күндөрү жалгыздап, арзуу отуна кириптер болгон өспүрүмдөй изденүүнүн, ойлонуунун машакатына, ыраатына түштү. Мына, бүгүн да бөлмөдө жалгыз калып, эмнени жазуу керек, кимге жазуу керек, кандай жазуу керек деген улуу устаттардын накыл сөзүн эсине салып, мен жаза аламбы, жазуучу боло аламбы деген ойдо отурган эле. Ушул учурда акырын эшик ачылып, сырттан Миралы кирди. Дөгүрсүй тиктеп улагага токтоду. Илимбек ага орун көрсөттү. Отур. Маңдайына отуруп, зор муштумун үстөлгө койду. Кызуу, жиним аябай кайнап турат бүгүн. Эмнеге деп коет. Кыздар менен отургандагы чатакты унуттуңбу? Бир урсамчы, тим эле турбай каласың. А эмне үчүн биздин комнатадан кеттиң? Пантелей эмне? Менден сага жакынбы? Пантелейдин комнатасы тынч. Тынчпы? Айтмакчы жазат эмешсиң. Эми мени да жаз. Мас болуп келди де. Дагы иче баштадыңбы? А эмне кылыш керек? От ичинде жан үрөп иштесең, анан ичпесең, кыз сүйбөсөң, эмне мечитке бар деген турасыңбы? А сен өмүрүңдүн эң сонун учурун аракка уттуруп атасың. Көздөрү кектүү жылмайып, дөгүрсүй чылым тамызды ал. Жаштыгына ыксыз чиренген, өңдүү, сымбаттуу, кең көкүрөк Миралыны бул ирет көңүл кое карап туруп, баягыл жолу кыздар менен отурушта ушундай немени учура салган өзүнө анча ишене бербеди Илимбек. Арак мени утуп атабы же аракты мен утуп атамбы, ал менин ишим. Уктуңбу? Тапкан экенсиң, акыл айтчу кишини. Ким китепти көп окуса, ал ошончолук апенди болуп калат. Ушуну билесиңби? Ошон үчүн китепке ишенбей мага ишен. Мына мен өзүм иштейм, өзүм ичем, өзүм өлөм, баары өзүм ишим. А сен жаз, иште, өзүңө даңк изде. Мага аның бир тыйын. Жакшы адамдын даңкы чыкса, жаман адамдын да даңкы чыгат. Бирөөнүн тумшугун канжалата коюшта кичинекей даңк. Ошону да жүрөгүндө жүнү барлар иштейт. Илимбек аны кекете сүйлөдү. Ушундай дечи, ушундай. Ушуну айтып коеюн деп кирдиңби? Эмне киргизе да койбойсуңбу? Ал чылымынан дагы бирде тамызды. Эмнеге киргенимди билгиң келип турабы? Келип турат. Мен сени дуэлге чакырганы келдим. Эмне? Дуэлге эмне үчүн? Билбейсиңби? Алмажан менен киного барганыңды балдар көрүшүптүр.
Көрсем некен? Алмажан меники, уктуңбу? Кантип сеники? Меникидегидей Алмажан сатып алчу дүкөндөгү буюм эмес да. Баары бир меники, уктуңбу? Эгер эле сага көңүл болсо, анда сеники болсун, талашпайм. Мени ага жамандап, сен аны бузуп жүрөсүң. Чыгып кет азыр. Илимбек акырын өйдө болду. Эртең так ушул маалда Кара Жыгач багына кел, беттешебиз. Эгер эртең ошол жерге барсам, анда талпаңың ташка жайылат. Кимдики жайылаарын учурунда көрөбүз. Илимбек улагага келип эшикти ачты. Чыгып кет азыр. Кууба, чыгып кет деп жатам азыр. Азыр чыгып кетпесе бирди көрөрү биле койду Миралы. Коридордо токтоп, коркок деди. Жекиме-жекиге чыгуудан коркуп атасың. Жогол азыр. Илимбек эшикти ичинен тарс жаап алды. Үстөлүнө келип башын колдоруна жөлөп, бир мезгилге чейин кыймылсыз отурду. Башында удургуп жүргөн повестинин алгачкы главаларын көз алдынан кайрадан көрө баштады. Кантип баштоо керек? Эмнеден баштоо керек? Чакан аңгемелери газета журналдардан жарык көрүп, атүгүл жаш жазуучулардын республикалык кеңешмесинде жакшы чыкмалардын тизмесине илинип калгандан бери көлөмдүү повесть жазууга дит коюп, бирок мына 2 айдын жүзү баштоого али даай албай жүргөн эле. Негедир жүрөксүнүп, негедир адабият аңызына мокок соко менен түшүп, сынчылардын теңине чыкпаган мөмөсүз түшүм алчудай, негедир өзүнө өзү эч канааттанбай, капырай, бул жүрөксүүнүн, бул сары санаанын сыры эмнеде? Мүмкүн бул кыялдануу, же жөн эле жеңил желпи гана учурунда сезим коркуткан улуу адабияттын сүрүдүр. А мүмкүн чын эле чыныгы чыгармачылыктын кумарына түшүп, биротоло бечара Дон Кихот мисал адабият майданында алдыма алсыраган чобурат, колума аш бычак алып чоң казатка аттануумдур деген сыяктуу ойлор башын басып, мына быйыл 3-чү жылы тынбай жазып, ак барак менен кара сөздүн кулу болуп, көп жазып, көп окуп, айрыкча 19 кылымдагы орус жана дүйнөлүк классиктеринин чыгармаларын бүк түшүп окуп, ошол мезгилдин сынчыл реализмине өзүнчө бир сын көз кароо менен алардын классикалык көркөм чеберчиликтерин үйрөнүүнүн үстүндө болду. Бирок кээде аз эле жерден мүдөө чери жалп ете өчүп, көңүлү кирдеп, канчалык жазуу үстөлүнүн жанында жаны жай албай, жан далбас менен окуса, жазса деле дүйнөнүн бир бурчунда турмуштан турмушка чалынып, мүдүрүлүп, эч кимге белгисиз эмгеги, эң сонун курагы жалгыз жапа өтүп, кагаз менен гана кармашып келатышына жүрөгү тыздей түшүп, эмнегедир ушундан улам өзүнүн бүткүл турмушуна, бүткүл өмүрүнө алымсынбай көңүлү чөгөт боло түшөт да, баардык ишин таштай салып, максатсыз эле шаардын чет тарабына, ээн талаага чыгып кетчү. Мындай учурда болбогон жерден тез эле көңүлү көтөрүлүп, келечек ой фантазиясына маашырланып, философия дүйнөсүнө кирип кетет. Же кайта эле күз айынын жупуну жаратылышы заматта көңүлүн чөгөт кылып, аңыз аймагында шымын шыпырып таштаган жаш балдардын көчүктөрүн жаркылдата жүгүрүп баратышы, же короо-короодо кирлердин самтырап илинип турушу, жана кайсы бир иттин үзүлө аңкылдап үрүшү да анын келечек оюна, келечек чыгармасына касаба зоо болуп, кээде жаратылыш абдан жупуну, бирок искусство эч качан жупуну болушу керек эмес деген кимдир бирөөнүн санат сөздөрүн эсине түшүрөт. Ошентип ал ар кайсы нерсеге ой жиберип, кээ оюна карама каршыланып, өзү менен өзү талашып тартышып, ээн талаада сен деле басып жүрө берүүсүнө көкүрөк дүбүртү алып учуп, ушундан улам жашоо кумары бүтүндөй кылымдар бою ушинтип өтүп жатышына дүйнөдөгү баардык нерселердин өмүр сүрүү тартиби бир түйүнгө көз каранды экени жөнүндө ойлонот. Бул түйүн сүйүү, дейт ал. Сүйүү, энесин, элин, аялын, кесибин сүйүү. Турмуштун негизги түйүнү ушулар гана эмеспи? Мына ошол баардык нерсеге болгон сүйүүнүн чынар чокусуна чанда гана адамдар жетишет. Алар турмуш салгылашууларында байкалбай жүрүп, бир күнү чолпон жылдызындай жарк дей түшөт.
Мындайлар кара тамагы эмес, өз эли жөнүндө көбүрөөк ойлонот. Мына мен ошолордой боло аламбы? Сүйүүнүн чынар чокусуна жетүүгө кудуретим, талантым жетеби? Бардык нерсени билип, үйрөнүп, аларды өзүнчө сүйүп, максатымды өтөөгө өмүрүм жетишеби? Мына дагы бир жыл аяктап баратат. Бир жыл. Өмүр артка чегинип, а мен ой фантазиям менен гана жашап, бардык нерсеге бейгам жүргөнсүм. 22 жаш. Көп жашап койдум. Ушул жашка келип эмне иш өтөдүм? Эч нерсе деген сыяктуу санаага түшүп ойлонуп жүрчү. 6:30 туруп, күшүлдөй таш көтөрө гимнастика ойноп, 7 ары бери тамактанып заводко жөнөйт. Жолдо баратып заводко жеткичекте ичинен немец тилинин грамматикасы боюнча көнүгүүлөрдү кайталайт. Кечке сорподой кайнаган чоюндун ысык илебине көл шал түшөт иштеп, кечинде бокс боюнча тренировкага, же институтка, же жатакананын жанындагы көрүстөнгө барып, бейиттердин арасында отуруп, ушинтсе жакшы иштөөчү, аңгеме жазат. Кызуу кандуулук, жаңы далбас менен келечекке ыксыз умтулуу анын бир күнү суй жыкты. Ооруп калды. Джек Лондонду окуп төшөктө жатты. Бир маалда эшик кыйк ачылып, кимдир бирөө баш бакты. Анан башийки салам айтып астейдил кирди да босогодо буйдала токтоду. Илимбек оорунан козголбой алик алып, экөө тиктеше түшүп, анан тигил: "Уулум, бул менмин" деп ийди. Анан ал алдыга бир кадам шилтеп, азыр тигил тура калып, боюн мага таштайт го деген үмүттө кучагын жая берип, аны күттү. Бирок Илимбектин сүйүнүп же күйүнгөнү жүзүнөн билинбей, сыпаа гана көзү менен ага орунтук көрсөттү. "Келиңиз, отуруңуз", карыя карбаластай бери басып. "Уулум, сен мени тааныбай калгансың го, сени издеп жүрүп" деп аны колдон алды. Илимбек ордунан туруп, карыяга өзүнө жакын орунтук койду. Карыя анын колун кое бербей силкилдетти. "Тирүү болсом колума коноор акыры дечүмүн. Жытыңа зар болдум, каглайын." Илимбек колун анын колунан акырын сууруп алды. "Отуруңуз", карыя карбаластай отуруп жатып. "Сен мени унутуп калгансың го, унутуп калгансың го я" деп ийди. "Жок, кантип унутайын? Анда эмнеге унчукпайсың? Эмнеге бооруңду бербейсиң?" Илимбек терезеге келип шылкыя үнсөзсүз турду. Анан карыяга бурулду. Карыя ошондо уулу боюн андан качырып, аны жактырбай турганын эми гана анын көзүнөн көрдү. Ошондо жан эле жүзүнөн кубаныч, көзүнөн аталык мээрими төгүлгөн ал бирөөдөн дароо кагуу жеген жаш баладай томсоро түштү. "Мен сизден бир нерсе өтүнөм", деп Илимбек сыпаа унчуга жүзүн анын жүзүнөн буруп кетти. Айт каглайын", деп ийди карыя анын өтүнүчүнө эч нерсе аябоочудай. "Аткарбай койчу менби? Мен сени көчөдө калганым үчүн издеп келгеним жок. Же муктаждыктан улам сени издеп тапканым жок. Пенсия алам, турмушум жакшы. Мага сенин балдарың, үй бүлөң гана керек. Айт, эмне каалайсың?" Илимбек: "Рахмат, мен сизден эч нерсе каалабайм. Мен сизден өтүнөрүм, артымдан экинчи издеп келбеңиз." Карыя таш тиштегендей томсорду. Шылкыя оозунан сөзү түшүп, күнөөлүү унчукту. "Ырас, сенин алдыңда энең экөөбүз күнөөлүүбүз. Пендеси жаңылып жазат экен." Илимбек: "Ким жаңылса, ал жаңылышын өз башы менен тартууга тийиш." Карыя үңкүйө тунжурады. Шадылуу манжалары менен бир эсе таягын кармаласа, бирде буурул чачын сылай түнөрдү. Алдыңкы эрди саал ачыла берип, кирпиктерин жылт эткен жаш суулай берип, башын жерден алды. "Мен куруйун, кечир. Карыганда коколой башым калды. Ая, жер албаган атаңды." Илимбек укпагандай унчукпай койду. Карыянын оозунан сөзү биротоло түшүп, жылдызы сууп отуруп калды.